саламатсыздарбы жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Кандай өтүп атат жашооңуз? Кандай өзгөрүүлөр бар? Эмне жаңылыктар болсо жашооңузда? Бүгүн түз эфирге чыгайын деп дагы чечтим. Анан кошулуучулар болсо, сөзсүз катышыңыздар. Суроо жооп болот. Жашоого машыгуу, жашоону оңойлоштуруу, ийгиликке жетүү, бактылуу болуу, бай болуу деген сыяктуу темаларда суроо берсеңиздер болот. Анан менин дагы бир жаңы кошулгандарга айтарым, менин атым Максат Муктаров, мен эл аралык коучмун, Кытайда учурда Кытайда жашайм, ишкермин. Жакта компаниябыз бар. Компания иштетип, Кытайдан чет өлкөлөргө товар жиберебиз. Азыркы актуальный нерселер бул азыр Европага көп санда тест кит жөнөтүп атабыз. Тест кит дегенде ошол коронавируска байланыштуу тесттер болот го, ошого жагыша. Не дейт? Эмнеге дайым машинада жүрүп эфирге чыгасыз дейт. Эмне үчүн машинада жүрүп эфирге чыгам? Анткени адамда машина айдаганда подсознательно айдайт да, анан сознательный сиздер менен боло берем да. Ошого жолдо мага жакшыраак, тынчыраак эч ким жок. Машинада өзүмүн, ошого машинада кылгым келет, билбейм эмнеге. Обычно ушундай жолдо баратып чыккым келет да, эмнегедир. Окей, сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Ошол. Алло. Саламатсызбы? Кандай жакшы, Максат? Жакшы, кошулайын дедиңиз беле, же жөнүнө басылып кеттиби? Жо, сага жазайын деп неправильно басып алыптырмын. Жазайын деп аттым эле. Макул деп. Кандай жакшы? Иштериң болуп атабы? Жакшы эже. Өзүңүз кандайсыз? Өзүбүз жакшы, рахмат. Неберелер мененби? Неберелер менен азыр конокко чыгайлы деп отурдук эле. Өзүң иштер кандай? Жакшы. Жакшыбы? Жакшы болуп атат иштер, ооба. Буюрса, майла. Жакшы иштеп жүрөбүз. Сиз Иркутскта, Иркутскта. Ооба, Иркутскийде. Азыр сени көрүп калып эле анан кийин кылдым эле. Эметкеңден сөздөрүңдү. Жакшы. Мен да ошо түз эфирлерге чыгып, анан элдер менен диалог кылайын деп ошентип обычно бирөөлөр кошом да. Сиз да ошого жазганыңызга кошуп атпаймынбы? Эми сабактар өтпөй жатасыңбы? Сабактар бар, Телеграмда сабактар эле бар. Анан анда сырткары ушу түз эфирлер бар. Ашпай жатат окшойм, неме кылып анда, неме кыла албай. Макул сен Телеграмга кошсоңуздар. Максат, макул иштериңди ийгилик болсун. Тынч бол. Макул, рахмат сизге. Келинчегиңе саламат. Жакшысыңыз. Макул болуп тура. Макул. Дагы башка бирөө кошулам дейт. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Максат байке, кандайсыз? Алейкум салам, жакшы. Ким экен бул? Каяктан кошулуп атасыз? Мен Бишкектен кошулуп атам, аты жөнүм Кылычбек. Өзүңүз жөнүндө таанышып кетсеңиз. Мен өзүм атым Кылычбек, Бишкекте турам. Сиздин базарда. Анан жанакы окуучуңуз менен иштешебиз, Абдулахит эле? Абдушүкүр. Ikkoyuz, kechirasiz. Abdushukr менен иштешебиz. Кытайдан товар алдыртып, ошол менен иштесебиз. Жакшы. Жакшысызбы? Кытайдан жакшы, шүгүр. Биз Кытайдан жанагындай умный числолорду алдыртсак, сертификат ала алабызбы ошолордон, мындай русский перевод менен? Умный эмне? Умный саат жана часычы, зона келген сааттар ошондойлор. Бар, азыр уже ал көбөйүп калды окшойт, ал российский орусчасы да бар, көп уже чыгып калды, ал проблема жок го дейм. Аны ошо Абдушүкүргө айтып туруп эме кылышыңыз керек. Дагы биз Wildberries'ке ошондой саат чыгаралы деди элек, ошого сертификат керек экен да, ошондой мындай орусча болгончо.
Ал сертификатты ал балким российский эмеге бериш керек болуш керек. Мен аны жакшы билип эткем Wildberries'течи. Сиз сурап бул эмедин да болушу мүмкүн да, баягы Россиянын сертификаты болушу мүмкүн. Ошону алыш керек да. Болбой калдыбы? Связь жакшы болбой калды окшойт. Алло, угултабы? Ооба. Мына 3-киши кошулду. Ой. Саламатсызбы, Максатбек? Саламатчылык. Көшөнчү канча киши кошулат экен, Instagram биринчи жолу эме кылсам, 3 киши кошулуп калат экен, 3-4 сертификат 4 киши кошулат экен, жакшы турбайбы анда? Баарыңар кошо берем. Ассаламу алейкум. Жакшы болот экен. Кандайсыздар? Ар ким өзүнү тааныштырып кетсинчи. Бүт эле жаштар бүгүн. Мен Атыжан Макжол, өзүм Баткенден болом. Азыр ушурда Москва шаарында эмгектенем. Жакшы. Мен атым Айтурган. Мен азыр Бишкекте курста окуп атам. Студентмин. Курста? 3. 3-курста курста. Москвада жигит канчанчы эмне окуйсузбу, иштейсизби? Окуп да жатам азыр ушурдачы. Кийин иштейм дагы. Анда бизде бир студент, бир окуучу иштейт, окуйт экен, бир ишчи бар экен, общий. Анда общий бир тема табалычы, анда ар бириңер бирден сурооңор белгилеп, ошого жарыш сүйлөшөлү. Дискуссия кылалы. Мен сизден американский акцент жөнүндө сурайын. Бир американский акцент, сиздин сурооңуз Москва. Мен болсо сиздин өзүңүздүн башыңыздан өткөн провалдарыңыз боюнча сурайын дегем. Кыйынчылыктар боюнча. Провал. Окей. Базардагы Максатбекке баштасам болот? бар, угултабы? Кандай айтамын? Кытайдан мындай Кыргызстанга алып келип чоңураак мындай техникабы же мындай бир өндүрүштүкпү ошондойлорду алып келип мындай кылсак же сиз ошондой кылгандарга жардам бергендериңиз барбы? Ошол жакта иштеген ишиңиз? Окей. Значит, 3 суроо бердиңер. Бирөөсү Америка акценти, бирөөсү жашоодогу провалдар, бирөөсү проекттер, Бишкекке бир Кыргызстанга проект алып бардыңыз болобу чоң иштерин боюнча. Окей, биринчи английский боюнча эме кылайын. Америка акцентини мен өзүм жалгыз кызыкчумун. Мектепте окуп жүргөндө эле курска бардым, анан мектепте окудум. Анан Америка акценти бул эме сыяктуу, кийим сыяктуу. Баягы кыздар көчөгө чыгарда макияж кылып чыгат, эркектер жасанып чачын тарап чыгат, жакшы кийим кийип чыгатпы? Ошо американский акцент ошондой. Мен Москвада иштегем да, жигиттер Москвада экен, мен Москвада где-то 4 жылдай жашадым да, анан ошол Газпром, Лукойл, да кимдер бар эле, Рамблер, ошолорго сабак бергенмин. Ошол компанияларга анан эң көп кызыккан нерсе ошо произношение болчу да, американский акцент. Акцент деген ошол өзүнүн тилинде жакшы болот. Мисалы, оштук акцент бар, ош акцентсе а дегендер барго. Ошол сыяктуу да, мисалы, британский акцент бар, мисалы, perfect десе, американцтар perfect дейт да. Бул звук адамга аябай көп информация берет. Мисалы, сиздер азыр орусча сүйлөп атсаңыздар, я с вами разговариваю десе, значит, бул орусча жакшы билбейт экен. Окуган эмес экен, акчасы жок экен, ошондой бир эмелерге келет, туурабы? Мындай бир ошондой ассоциация берет да. А эгер мисалы орусча жакшы сүйлөсөңүздөр, бул интеллигентный окуган окшойт деп уважать этет. Ошол сыяктуу эле сиздер эгер Америка акценти менен сүйлөсөңүздөр, сиздер да бул уже Америкага барып келген экен, бай экен, интеллигентный экен деген бир эмеси ой келет адамдарга. Анткени мен буну тест кылдым да, мен Москвада сабак беретмин да, болбосо Лукойлга бирөөсү барып алып туруп акцент менен сүйлөп баягында this is very important, I teach you English десеңиздер, анда эме кылбай калат да, мындай. Элдер мындай сразу эме кылбайт да, бул акцент ким мага эмне үйрөтмөкеле деп. Анан кийин произношениеңиздер аябай жакшы болсо, hi, this is Max, I'm from Kyrgyzstan, Bishkek, or actually I went to the United States. Ошол американцтарга окшоп сүйлөсөңүздөр, анда уже бул англисче жакшы экен деп коет. Жөн эле звуктан, акценттен. Ошого мектептерде, эмелерде произношенияга маани бербейт.
Көңчө кыргыздар дагы үйрөнүп атканда орустардын акценти окшош болсо эле, как будто туура үйрөнүп аткан сыяктуу эле ошон кете берет да. Сенки мисалы городской балдарды англисче сүйлөгөндө орусчасы жакшы, бирок англисчеси баягындай орустардын акцентиге окшоп сүйлөсө норма катары кете берет да. Ошон үчүн нормага албашыңыздар керек. Сиздин нормаңыздар англисче үйрөнгөндөрүкү именно американский болуш керек. Мисалы good деген, жакшы деген сөз деле уже good эмес да, уже good. Ошо каяктардан чыгарганды үйрөнүп алсаңыз. Good менен good өзү башкача болот. Түшүнүктүү болду. Мына Америка акцентини биринчи сүйүп калышыңыздар керек. Анан мен аябай YouTube'да кээ бир кичинекей видеолорум бар. Ключевой нерсе. Мисалы кыска айтып кетейин ошо Америка акценти боюнча. Жакшы. Анан эме бар, акыл деген бар. Alex биздин эме, ошо chattil.english деген Instagramда бар. Ошону да үйрөнүңүздөр. Мына биринчи очерет азыр сиздер жаштарсыңыздар, биз убагыбызда YouTube'да жок болчу 98-жылдары, мектепте окуган 96-94-жылдары интернет жок эле. Азыр YouTube бар, TikTok бар, любой мындай кумир же бир жакшы көргөн американециңиздер болсо, американка болсо, ошону эле уга бересиздер. Болду. Аны окшотуп сүйлөшө бересиздер. Мектепте үйрөнгөнбүз, this is монтип үйрөнбөйсүздөр. Сиздер жана угу үйрөнүңүздөр. Жаш балдар неге жакшы үйрөнөт билесиздерби? Сиздер неге кыргызча жакшы билесиздер, билесиздерби? Анткени мынтип жазып үйрөнгөн эмессиздер да, мындай жана угу үйрөнгөнсүздөр. Ошого тилди угуп үйрөнүш керек. Биринчи уга бересиздер, түшүнбөй атам деп, мисалы жаш бала мен сизди түшүнбөй атам, ата не деп атасың дебейт да, ал уга берет, кечке уга берет. Анан көңчө баягы интонацияны эме кылат. Мен мисалы бир жашта кызым айтат элем да, англисче сүйлөйм да, кыргызча сүйлөсөм да айырмасы жок. Бир жашта сүйлөй албайт да. Бирок интонацияны билет. Мисалы, you wanna go out десем, десем, значит вопрос экен дейт да. Барасыңбы? Мындай, десеңер уже вопрос дейт да, мындай кылат же мындай кылат. Биринчи сурообу же жөнөкөй сүйлөмбү ошолорду үйрөнөт. Ошондой натуральный үйрөнүш керек да бул эмелердичи. Анан ал мындай кылат, турем мындай, бул билет ооба же жок деп жооп бериш керек, бирок туура жооп берип атат, билбейт, ал не важно. Бирок ошентип мындай кылат. Ошон үчүн Америка акцентини действительно өзүңүздөр угуңуздар, жагып атабы, окшошуп атабы, окшошпой атабы. Мектепте мугалимиңизге эмес, какой-то бир орустун англисчесине эмес, именно бир американец же американканын звугуна окшошуп атабы, окшошпой атабы, ошол важно. Анан силерге эң жакшы нерсе өзгөчө жаштар. Англисче кеч болобу, кийин болобу үйрөнө бериңиздер. Азыр могу кече жакында да эмеден угуп калдым эле. В любом случае, канча жашың болсо да үйрөнүп ал дейт эме ким эле, бир орус эме бар го, коуч. Рыбаков. Неге дегенде, мындай да англис аз биз орусча жакшы билбесек, биз эме болуп атпайбызбы, кандайсы, экинчи сорт адам болуп атпайбызбы, Россияда, Кыргызстанда. Ошол эле сыяктуу дүйнөдө биринчи сорт болгуңуз келсе, англисчеңиз аябай жакшы, американский болуш керек. Мен буну бүт жерде тест кылдым. Германияга барам, мен англисче сүйлөгөндө немистер мындай эме кылат, мындай уважительный сүйлөп калат. Неге дегенде англисчем жакшы экен. Жөн эле тил жакшы, ал сиздерге акча таап андай деген жок. Жөн эле үйдө отуруп эле жакшы кылып окшоштуруп, сүйлөмдөрдү жаттап, анан эмелерди, кинолорду көрүп, эме кылып үйрөнүп алсаңыздар, ошол сиздердин эң чоң байлыгыңыз болот. Неге дегенде бушун менен көп эме кыласыздар, акча таба аласыздар. Көп жака бара аласыздар, көп кишилер уважать этет. Россияда да ошондой. Мен Россияда сабак берип жүргөндө, мисалы, эгер орустар англисче билбей калса, уялып кетчү. Кайда Россияда ким уялат бизде? Кыргыздар уялабы же орустар уялабы? Кыргыздар уялат да, мындай жан келиптер тигиндей деп, өзүнчө эме кылат да, мындай комплекс кылабыз да. Англисче жакшы сүйлөсөңүз, анда орустар уялып калат. Анткени алар билбей калсачы. Ошол. Америка акценти боюнча ошол. Суроо барбы дагы Америка акценти боюнча? Койле. 前方有限速摄像头。 Жокпу? Экинчи суроо боюнча провал дедик. Провал деген сөз, мындай ийгиликсиздик деген сөз да. Менин чынында өзүмдөн сурасам, каякта ийгиликсиз болду, мен өзүм билбейт экен. Биринчи очерет мындай нерсе. Ийгиликсиздик деген сөз, адам өзү кабыл кылмайынча, өзү мындай, мен уже ийгиликсиз болуп калдым. Поражение деп коет го, ошо ийгиликсиздик болуп калдым, өзү айтмайынча ал ийгиликсиз болбойт. Анда даже вот согушта эгер өзү айтмайынча ал не болот, жаны урат, жерге жыгат же өлтүрөт, бирок ал ийгиликсиз деген бая жеңилди деген болбойт да. Ошого ийгиликсиз деген нерсе өзү чынында эле жок. Алардын баары тагдырдагы bir тренировка деген сөз. Тренировка деген эми ушундай болот экен, бул жагы болбой калды, но зато бирдемке алды, ал жерде сөзсүз бирдемке аласыз. Сөзсүз бир нерсе кылганда баягындай ийгилик болот деген
мындай дегеле ийгиликтин өзү субъективный да. Бирөө мындай миллион сом долларың болсо ийгиликтүү болосуң дейт. Бирөө Америка барсаң ийгиликтүү болосуң дейт. Сиздер эмнеге ийгиликтүү деп айтсаңыздар, ал өзүңүздөрдүн тандооңуздар. Мисалы, бир кишиден жакшы уккан нерсем, ийгиликтүү деген сөз, ийгилик деген сөз дегеле, адам өзүнүн каалаган идеалын таап, ошол жака карай кетип аткан уже ийгилик деген сөз да. Ал деген сөз бирөөгө акча, бирөөгө тил, бирөөгө жакшы ата эне болуу, бирөөгө президент болуу, бирөөгө дагы эмне болушу мүмкүн, ар түрдүү нерсе болушу мүмкүн да. Ар кимдин ийгилиги ар түрдүү. Менин кылган жашоом, менин жашоом бирөөгө ийгиликтүү болуп көрүнөт, бирөөгө ийгиликсиз. Анткени менден аябай чоң ийгиликтүүлөр бар, аларга мен жөнөкөй эле адаммын. Же балким бирөөлөр менин состояниема жетпей аткандыр, ага мен ийгиликтүүмүн. Ал айырмасы жок. Сиздер өзүңүздөрдүн ийгилигиңиздерди табыңыздар. Ошол сыяктуу. Ошол жанагы суроо боюнча мен эми ийгилик дегенде, баягы провал дегенде, менде провал деген понятие жок. Мындай, неден провал болом да, мисалычы. Бирдемге кылдым, мисалы, провал деген азыр мисалы жакында бир иш кылдым, анан результат келбей калды, бирок ал жерде провал эмес, ал жерде түшүндүм, значит мындай нерсе менен болбойт экен депчи. Андай башкача ойлоныш керек. Мисалы, мен жумушка алганда тааныштарды ала берет элем. Анан эми тааныш ишеничтүү депчи, анан ал киши ал нерсеге кызыкпаса, ал нерсени кыла албайт экен, значит мен түшүнүп калдым, анда ишеничтүү эле киши эмес, еще ишти билген кишини алыш керек экен. Ошол ишти кылган, ошол иш менен заниматься эткен кишиничи. А так любой эле мисалы анткени биздин бир туугандар бар, эмелер бар, алар менен иштей бермекпиз да, алар бизге доверенный человек, бирок ал жумушка кызыкпайт, же аны кыла албайт. Ошондо ал киши менен иштеш кыйын болуп калат экен. Ошого баягы экспертти табыш керек экен. Анан сиздин сурооңуз боюнча, Бишкек эме боюнча менин проектим ошол. Дүйнөдө кыргыздарга Кытайдан кандай жардам керек болсо, мен ошону кылайын дедим. Особенно Бишкекте какой-то бир эме ачасыздарбы, цех ачасыздарбы, какой-то бир завод ачасыздарбы, же кичинекей аппараттар бар, ошону менен бирдемке жасайсыздарбы? Кытайдан, главный Кытайдан чыга турган бирдемке болсо, баарына жардам беребиз. Мен өзгөчө ошо Корея, Америкадагы кыргыздарга, Россиядагы кыргыздарга, Кыргызстандагыларга эмне керек болсо, бияктан снабжать этем. Эгер аябай көп болуп кетсе, мисалычы, анда бияктан дагы көбүрөөк жумуш алам. Азыр мисалы 6-7-8 киши иштеп атабы, анан эми азыркы клиенттерге жетип атат, анткени биз көбүнчө баягы телефондор менен иштейбиз да, бат иштейбиз. Анан көбүнчө иштерибиз заводдор өздөрү кылып берет да. Баягы эме карго компаниялар өздөрү кылып берет, биз аларга заказ беребиз, бияка жиберебиз, тияка жиберет, аны Кыргызстанга жиберебиз, ошентип иштейбиз, бат иштейбиз да. А эгер көбөйүп кетсе, клиенттер чоң проекттер болсо, анда дагы чоңураак компанияны чоңойтобуз, көбүрөөк жумуш алабыз. Ошого андай нерсеге дайыма кошулабыз, дайыма жардам беребиз. Проблема жок. Сурооңузду эме кылдым дагы. Анан менин кааларым аябай эме кылыңыздар, мындай иштеңиздер Кытай менен өзгөчө. Мен биякта азырынча бизге азыр бир жагынан преимущество болуп калды, анткени Кытайга ар ким келе албай калды. Мурда Кытай менен иштегендер да келе албай калды, алар дагы өздөрү издалека кыла албай калды. Ошого азыр бизге көп кайрылып атышат. Ушул шартты пайдаланып, мен буюрса, могул жерге аябай чоң бир команда куруп, бүт баарыңыздарга ошо ким бизнес кылса, ким Кытайдан эме кылса, ошону аткарганга аракет кылдым. Анан кээ бирчилер сурайт, сизге ишенсе болобу, ишенбесе болобу деп. Анан, конечно, баягы бир көргөн кишиге ишениш, аны биле албайт, адам бир иш кылып көрүш керек. Биздин эмеде Германияда бир клиентибиз бар деп, былтыры через таныш тапканмын да, анан мага 100 000 евро жиберди. Анан максат дейт, ушул акчаны жоготсоң дейт, мен океанды сүзүп келип сени кармайм дейт да. Анан максат аке кармай бериңиз деп, анан иштеп жүрүп, азыр ал киши былтыр араң титиреп, калтырап титиреп 100 000 евро жөнөттү эле, быйыл 100 000 еврого, 95 000 еврого бир саат алды мондайчы. Саат алды дагы, анан ал деген сөз иши аябай чоңойду. Ошого биринчи бизге мындай нерсе бар да, 3 шартыңыздар болсо, биз аябай жакшы иштешебиз. Биринчи шарт доверие, ишенич. Бул деген сөз сатып кетпейт деген сөз. Мисалы, анткени бизнесте баягы акча кетип калат да, мисалы сиздер ишенип товар акчаны жиберсеңиздер, мен товар жибере койсом, уже ишенич жокпу, значит акчаңыздар жоголду. Ошон үчүн бири-бириге ишениш керек. Экинчи ишенич бул ошол ишти кыла албай, ошо ишенич. Ошол керек биз менен иштегендер үчүн. Үчүнчүсү аябай кыялы чоң болуш керек. Вкусу чоң болуш керек. Мындай көбүрөөк каалаш керек.
Анан иштеп атып 1 миллион тапкандан кийин болду деп жаап койсо, ал кишини эч ким түртө албайт уже. Болду. Ал кишиге 100 миң доллар жетет экен. Bir квартира алса болду, үйгө барып жата берет экен, ошо сыяктуу да. Анда болсо дашы ал кишини өнүктүрө албайбыз. Аны эчтеке жылдыра албайбыз. Ошо 3 нерсе. Биринчи, ишенебиз, сатып кетпейбиз. Экинчи, ишти кыла албайбыз. Үчүнчүсү, ошол эме чоң нерсени каалаган кишилер. Мындай амбициозный деп коет го, баягы чоң ийгиликтерди, чоң акчаларды каалаган кишилер болсо, бул кишилер менен узун мөөнөттө иштесе аябай жакшы. А эгер баягындай биринчи доверие жок болсо, итак эле иш болбойт. Доверие жок болсо, ишенич жок болсо, ал бизнес болбойт. Анткени сиз сөз менен иш кыласыз да, макул акчаны жибердим дейсиз. Ал сөзү уже сөз, уже акчаны жиберди. А биз да все, завод менен сүйлөштүк, товар жиберебиз дедик, биздин айтканыбыз ошол. Эгер айтып, сен айтпадың беле, ана мына эмки жылы, эмки айда андай деп жүрсө уже иш болбойт. Анда уже ошо менен ойлонуп калат. Азыр биздин клиентибиз эмне кылат? Ал бизди товар келеби, келбеби, акча аны ойлонбойт. Жөн акчаны жиберип коет, бүт баарын кылып беребиз, ал главный сатат. Ал клиент издейт, чоңураак клиент табат, анда ошентип тез чоңоет. Ал бул жакты ойлонбойт да, бул жагын биз аткарабыз. Ошо сыяктуу эле сиздер дагы клиент таап, главный сбытыңыздар болсо, сата алсаңыздар, болду. Бул жагыны Кытай жагыны биз жардам беребиз. Ошол проект. Анан агай дагы бир мисал үчүн ошол 1 саатты ошо бир минималдуу канча количествого берсең, мындай завод өзүң брендиң менен же болбосо мындай ат коюп чыгарып берет. Канча количестводан өйдө. Аны англисчеси MOQ деп коет да, minimum order of quantity деген бар. MOQ, minimum order of quantity. Минимальный заказ деген. Ошолор айтты да, минимальный ушунча заказ беришиң керек, анан сен брендиңди кылып беребиз дейт. OEM деген бар. Ал Кытайда проблема жок. Кытайда заводдор аларга оңой эле да, сразу атты жазып эле башка нерсе менен распечатка кылып коёрат. Кытайдан чыгарганда өзүңүздүн брендиңизди, өзүңүздүн стилиңизди, мындай кылып тигинде любой нерсе болот. Ошо акчасына жараша болот да, балким бир аз үстүгө актыда бир какой-то тыйын кошосуз, анан ошол светиңизди кылып берет, же ошону тигип берет, же маркаңыз кошуп берет. Кытайда любой нерсени кылат. Кытай деген сөз кандай десем сиздерге түшүндүрүш үчүн мындай түшүндүрө алышым керек да, баягындайчы. Баягындай любой нерсени өзгөртсөң болот да. Любой товар, любой нерсе ушунчалык укмуш баягы башың айланып калат да, мындайча. Еще объемду караңыздар. Ушунчалык чоң объем. Мен Америкада да жашадым, Германияда жашадым, Россияда жашадым. Мынчалык объем дүйнөдө көргөн эмесмин. Мынчалык тез иштеген адамдарды дүйнөдө көргөн эмесмин. Моментальный, короче, мындай болду деп жөн эле сөзүңдү айтып койсоң, ошону ишке ашырып берет да. Айтып койсоң эле ишке ашырып берет. Былтыр ошону ишке ашырып, ошо клиенттин бүт кылгандарын кылып, баягы эмелерин да чоңойтуп салыпбыз, анан баягы каргосы кымбат болуп, бир аз акчабыздан неме болду. Анан досума айттым да, сен мен айтканды эле кыла бербе, токтоп тур, мындай подтверждение алайлы, анткени чоңоюп кетсе, жеме болсо, акчасы көбөйүп кетсе, биз акчабызды жоготобуз деп. Ошо сыяктуу да, мындай сөзүңөр иш деген сөз да. Мисалы биздин жашаган жер бар, бирөөсү ресторан ачат, мындай бүт баарын кылды, аябай мындай заңкыратып ачты дагы, анан кийин мындай карады, иш болду, 1-2 ай күттү, болду, сразу жаап салат. Баягында буну коюп алдым эле деп ыйлап отура бербейт да, канча акча коротум. Болбоду, жаап коюп башкага кетет. Мен досум да ушундай, биз товар жөнөттүк 30 миң долларлык Москвага барды, сата албадык, ошодон калып калдык, сразу жаптык, кеттик. Даже Германияга товар жөнөттүк, ал жаап мындай бат иштейт да, бияктагылар чымтып ойлонуп отура берет. Көбүнчө результат менен иштейт. Мен досум айтат да, Максат дейт, сен ошо эме кыл дейт, мен Кыргызстанга эме ачтым. Мындай карайт, эгер результат келбесе, значит иш болбойт. Тигилер чуркап иштеп жүрөт, айырмасы жок. Любой киши чуркап иштесин, аны кылдым, эртең келдим, мындай кылдым, аны эч ким түшүнбөйт. Результатта акча алып келип атасың, же бир эме чыгардың бу продукция, бир эме кылдың, результатың барбы? Бар, ошо менен сүйлөшөт. Кытайда бизде жумушка алганда Кытай компаниялары, мисалда бизде эмес, баягы Кытайда алганда 1 ай берет, мисалы продажниктер алат дагы, 1 айда канча саттың, сата аладың, иштен айдайт, сразу экинчисин алат. Анан Кытайда адам көп. Ошон үчүн баягы бизге окшоп көңүлүнө карап, кандай жакшысызбы, иштеп койбойсузбу, мындай деп, андай кылып отурбайт да, биякта адам көп. Ошого конкурентный способныйлар, аябай бат иштешет. Мындай Кытайда иштегендейди мен башка дүйнөдө, башка жерде көрбөдүм. Ошол проекттер боюнча. Сиз жаңы катыштыңыз, Анарабы? Жок, ким катыштыңыз? Атыңыз ким эле? Гүлсана. Гүлсана айым, сиздин сурооңуз барбы? Менин суроом бар. Мен 32 жаштамын. Кесибим боюнча мугалим. Көп англис тилин билем, дагы орус тилин билем, бар жокту билем, за границада чыгып иштеп келгенмин. Анан
азыр декретте үйдө отурамын. Мен суроо мындай. Ошончо нерсени билемин, практикамда көргөнмүн. Мисалы үчүн окуучуларымды олимпиадага сөзсүз түрдө чыгарат элем. 1 жылда эле чыгарат элем да. Анан ошондой күчтүү иштеп жүрүп, жанагындай востребованный мугалим болуп жүрүп, азыр декретте отуруп, анан мага эч кандай киреше жок. Мен азыр депрессияга түшүп, баягындай жашоого болгон эмем кызыгуум азайып кетти да. Бир жактан Кудайга шүгүр, мен балам бар, Кудайга шүгүр дейм, а экинчи жактан негедир баягындай эмелер болгон жок. Мисалы үчүн Японияга барып келдим, Камбоджада иштеп келдим, Вьетнамга бардым. Ошол Пасифик жактардын көп мамлекеттерине барып келдим да, айланып, жашап. А бирок мен азыр мындай жөн эле точка болуп эле отуруп калдым да. Менде жанакы жерден анализ болгон жок. Ошол жерден бир нерсе алып, бир открытие болуп, качан мен үйдө отурганымда дагы мен оборот кыла алган жокмун да. Мен кандай адаммын деп өзүм суроо берип, ушинтип жаман болуп отурам да. Сиздин эмеңиз сурооңуз аябай жакшы суроо. Бир, экинчиси бул маселе көп кишилерде бар да. Не только декретте отурат, жөнөкөй мындай эркектер деле үйдө отуруп калат го, мисалы иш чаппайт мындай нерсе. Бул мен тренингдерге катышсаңыздар аябай жакшы түшүндүрүлүшү мүмкүн. Ошол жакта бир тема 1 саат болот да. Бирок сизге мындай кыскача айтайын, кыскача эмесин берейин. Эмне деп койду эле. Биринчи очередь, баягы сиздин өзүңүздүн сүйүүңүз ылдый экен. Сиздики эмес, баарыбыздыкы ылдый, мындай айткандачы. Сиз ошол жака барганда бирөөлөр молодец иштедиң деп даже азыр айтпайсыз. Сиз өзүңүз депрессияга түшүп кетесиз. Неге дегенде со стороны бирөө молодецсиң, жакшысың деп айтпайт уже. Үйдө отурасыңбы деген, бала карап отурасың. Бизге булар эмне кандай сөздөр? Булар баягы унижительный сөз болуп калат да. Тура ушинтип эле отурасың, үйдө эчтеке кылбайсың, бала эле карап. Булар биринчиден неге мындай сизге тийип атат, неге депрессияга кирип кеттиңиз? Анткени сизди бирөө мактап айтат. Балким жолдошуңуз да эчтеке деп мактабай койгондур, мисалы. Ошол сыяктуу. Бул мындай нерсе. Биз өсүп атканда биздин бир аз шагыбыз сынып калат да, өскөндө. Анткени ата энебиз урушат, байкелер урушат, мугалимдер урушат, ошону жамансың деп туруп, биз мындай элдерге бир көрсөтүп, элдерден жакшысың, молодец дегенди укканда аябай ошого муктаж болуп калып, ошондой программага кирип калганбыз. Ал деген сөз биз өзүбүздү мындай сүйбөйбүз. Адам өзүнү сүйбөй калат да. Өзүнү качан сүйөт, башка бирөөлөр мактаса, азаматсың, элдин керегине жарап атасың, Кыргызстанга салым кошуп атасың, элге жардам, ушул сөздөр бизге кандай десем, аябай суудай нерсе да. Буну уккан сайын биз жакшы кылып иштейбиз, же дальше кетебиз, молодец десе. Буну айтпай калса биз ошондой депрессияга түшүп кетебиз. Как будто эч кимге керегибиз жок, мындай сыяктуу. Эми буну кантип чечиш керек? Атыңызды айтып койсуз дагы. Гүлсана. Биринчиден куттуктайм, ошондой дүйнөнү кыдырып келипсиз, башка жактарга барып келипсиз, какой-то бир эмеңиз бар экен, базаңыз бар экен. Көрдүңүзбү? Азыр могу жигиттер аяк катарга да барып келген эмес. Андан алардын жанында сиз барып келип атасыз, бирок алар мына жигиттер депрессияда эмес экен, сиз депрессияда болуп атасыз, туурабы? По идее, абсурдный да, ошончо ишти кылып, мен дагы ушунча дүйнөнү кыдырып келип дагы депрессияда. Анда эмнеге дүйнөнү кыдырам? Үйдө эле отуруп берем, и так эле депрессиядамын, дүйнөнү кыдырсам депрессиям. Какая разница, Ошого мынаны үйрөнүш керек. Биринчиден, мен ушуну үйрөнгөндөн кийин аябай жашоом өзгөрдү. Биринчи адам өзүнү сүйүш керек экен. Өзүнү сүйүү деген баягы биздегидей баягы текебер андай эмес. Именно өзүнү сүйө албаган киши текебер болот, мажбур. Неге дегенде, бирөөлөр жөнү сүйлөп атканда, как будто мага атака кылып, критика кылып дейт дагы, өзүнү коргош үчүн кылбаган нерсесин айтат. Мисалы, мен мындай кылдым, сиз айтпайсыз, мен Японияга барып келдим, тияка барып келдим деп атпайсыз, биякта уже реклама кетет да биякта, туурабы? Дагы мындай ушундай мугалиммин деп атасыз. Сиз неге ошону айтканга мажбур мындай эме кылып атасыз, туурабы? Какой-то бирдемкеңиз айтыш керек, элдерге, баягы элдердин жанында какой-то бир кандай десем, бир бааңыз болуш керек дегенде. Эл баалаш керек сыяктуу да. Эми мындай болуп жашаса кыйынчылыгы эмне болот? Сиздер эл мактабаса өспөй каласыз. Аябай тест кылдым. Мисал айтайын сиздерге, мен окуучум бар эле, Кытайга окуган келиптир. Мурда Ошто жашаш экен, ошол кайрымдуулук фондо иштейт экен. Не дейт, өзүмдү жакшы карачумун дейт, мындай вес албайт элем, анан 2 жумада бир кийим алып чыккан кылып жүрөт элем дейт. Азыр Кытайдамын дейт. Кытайда эч ким тааныбайт да, туурабы? Кийим албаганыма 8 ай 1 жыл болуп кетти, семирип кеттим деп айтканда, мисалы, түшүндүңүздөрбү? Ал жерде эмне болуп атат? Эл аны кармап турат, туурабы? Оштогу элдер кармап турат, Кытай кимди тааныйт эле да.
Анан кое берет. Москвага баргандар өзүн таштап салат, эмне кылат? Ичип кетет, бирдемке кылат, же эч ким карабайт, мындай өзүнө тың тура албайт, мисалчы. Эч ким жок, боло берет деп жаман үйлөрдө жашайт, мисалы да, талпада жашайт, эме булар жаман нерсе эмес. Бул жерде мындай нерсе да, эгер сиз өзүңүздү сүйсөңүз, анда эл эмне дейт? Эл ушул жерге чейин өнүктүрдү. Азыр барыңыздар турасызбы? Азыр депрессияга кирип ушунча мындай эл эмне дейт деген ушул жерге чейин өнүктүрдү. Дальше өнүктүрө албайт. Анткени бүттү. Кайра эле дагы элге чыгып моундай кылсаңыз өнүгөсүз, бирок эл жок болуп калсын, эртең эле всё депрессияга кирип кетесиз. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Биринчи өзүңүз өзүңүзгө достаточно болушуңуз керек. Өзүңүз өзүңүздү сүйүшүңүз керек. Неге өзүңүз сүйүшүңүз керек? И еще өзүнү сүйүү деген эмне деген сөз? Өзүнү сүйүү деген, мисалы, эгер биз кичинебизде бизди аябай мактап, молодец деп кылган нерсебизди критикалабай, тек коюп, биз өзүбүздү сындырып, мындырып, ошентип чоңойсок, анда самолюбие, самооценкалар жогору болуп өсмөк. Ошондой жигиттер, ошондой кыздар деле бар. Итагиле ата-энеси ошентип өстүргөн кыздарчы. Алардын уже жашоосу башкача. Алар чоң нерселерди кыла алат. Анткени алар коркпойт, рисковать эте алат. Ал жерде уялбайт, ал провал деген нерсени түшүнбөйт алар. Ошентип кете берет. Ошон үчүн эми жөнөкөй адам болуп өстү, шагыбыз сынып калыптыр, ата-энебиз урушту, дагы эле ишенбейт бизге, там байкебиз урушат, эжекебиз билбейт, андай кылбайт, мындай. Бүт бар. Же жолдошубуз бизди мактабайт, баалабайт. Жолдошубуз даже аял эмне деген, алда жашоого машыккан эмес. Ал жөн эле ошо кимди көргөн ата-энебиз көрүп өсүп келатат. Көрдүңүздөр, мындай жашоого машыкпай эле кирип калганбыздагы, анан бүт проблемаларыбыз менен жашайбыз да. Эми жашоого машыгуу ошону да, мисалы аял деген эмне, эркек деген эмне, мисалы бул жигиттердин келинчегиңер үйлөнгөн эмессиңер, жигиттер? Үйлөнгөнбүз. Бирөө үйлөнгөн, бирөө үйлөнгөн. Үйлөнгөн киши эми алдында бир канча проблемасы азайтсам, ооба, точно ушундай болгон деп айтат итагиле. Анткени баягы жашоого машыкпай киргендердин проблемасы бирдей. Үйлөнө электер сөз жашоого машыш керек, кыздын психологиясын билиш керек, эркек менен кыз башкача ойлонот, аны билиш керек, анан кийин эркек окшоп эле ойлоно бериш керек, аял да ошентип ойлонот деп, жана көп ошибкалар болот. Токсикоз деген эмне деген, жана жигит билиш керек, билбей кирип алса анан бир жыл жашоосу кыйналат сыяктуучу. В общем, жашоого аябай жакшы машыгып кирсе кыйналбайт. Эми караңыз, өзүнү сүйүү мындай нерсе. Биринчиден мен да өзүм айттым да, мен мисалы мен өзүмө чужоймун да. Мына кашты, мына көздү мага ким берген? Кудай бергенби? Алла Таала берген. Сизге да ошону Кудай бергенби? Алла Таала берген. Эми сиз өзүңүздү критикалап атасыз. Эмне деп критикалап атасыз? Могул жерим жаман, мындай, баарыбызда критикабыз бар да, туурабы? Мындай чачым түшүп калды эртеле, кашым оягы мындай, башым жалпак, бээрим кыйшык, мындай, түшүнүңүздөр. Биз эмне кылсак дагы баарыны Кудай берди, туурабы? Мына скафандрда, мына дүйнөгө келгенде рух өзү жашай албайт да. Рухтун сезиши үчүн дене керек. Кол, көз, кулак, мулак керек. Ал жакшы болсун, жаман, неважно. Даже бир колу жок адам деле бул дүйнөдөн аябай чоң рахат алып атат. Сиздердин каалаган, биздин каалаган нерсе бул физический нерсе эмес. Сөзсүз сезим бул. Любой нерсени каалаңыз. Азыр могу айым деле, сиз деле биз сезимди каалап атабыз. Мен ушундай болуп, мисалы элге бир сезим, бир ичиңизде машинадагы сезим, акчадагы сезим, мына бизнес кылган жигиттер айтат да. Бул жигит эмне кылып атат? Кытайдан бирден алып келем, буга сатсам акча болот. Акча болгондон кийин эмне болот? Үй алам, машина алам, же жаңы үй алам, мисалы, ал үй алгандан кийин эмне болот? Анан мындай жаңы сезим керек, элдер мени карайт. Биздин конечный итог эмне каалаганыбыз баары сезим. Акчанын аркасында да сезим, машинанын аркасында сезим, мындай 10 000 долларлык саат болсо, анын аркасында да сезим, көрдүңөрбү? Баары сезим да, сезим үчүн ушул аркылуу табыз да. Эми караңыздар, ошол биздин главный каалаганыбыз сезим. Ошол сезим кааласаңыз ушу менен келет, ушул материалдык нерсе менен кааласаңыз буну менен келет. Аны биле албайбыз, аны Кудай билет. Биз ойлоп атабыз, мына сиз дагы ойлодуңуз да, заграница чыкса, мындай кылсам болот деп, барып келдиңиз, карасаңыз жок. Значит, ал эмес экен да. Башка нерсе экен. Сезимди каалайбыз, бирок материалдык нерсени өзүбүз ойлоп табабыз. Мына машина алсам, ошол сезим ойгонот, ушул сезим менен бактылуу болом дейсиз. Бирок ошо машинада келет, болбой калат. Сиздерге болгонбу ошону ситуация? Ошо жолукту алсам эле ушундай аябай жакшы болот. Могу жигит наушник алсам ушундай баягы Apple'дын оригинал наушниктен мындай болот деп. Алар келген, бирок уже жок да, уже дальше жок. Ошого сезимдин материалдык, сезимдин материалдык эквивалентини Кудай билет, тагдыр билет. Ошого сиздер сезимди кааласаңыз да мощный, күчтүү нерсе. Ошол сезим эң чоң максат. Ошол сезимди Кудай бериш үчүн, ошол сезим келиш үчүн тагдырда балким 10 нерсе бир убакта келиш керек. Анда, значит, сиз быстрый өнүгөсүз, крупный болот. Эми кайра сиздин эмеңизге кайрылайын.
Özünü suyu degende bunu sözsüz. 90'ga çıgasızbı, 50'ge çıgasızbı, 10 yaştasızbı bunu öğrenişiniz gerek. Bunu öğrenbeseniz yaşamınızda ayağa kıyınçılık olur. Uşunça nerse kılas, bekar kılkın der. Emi kant öğreniyoruz, emi kelelim. Biz kimdi silayız, kimdi uvajet eteriz. Özün suygan adamdı. Yok. Siz jakşı okuyun. Özünüzü. Hazır buna 4 yigit geldi. Biz özünü suyuyoruz. Kim aytdı özünü suyatdı? Ben ağaydı. Tekşereyim mi? Tekşereyim mi hazır? Aytыңызчы? Келчи. Az tekşerem buna jigitti. Bazardağı jigit tekşerem. Karasanız sizin üstünüzde bunday kiyimler jakşı eken bunday. Kança kaldı? Üstündeki. Ova. Köp деле кымбат эмес, примерно 3 3000 Mına 3000 2000 so'm ko'chaga chiqib kiyinitasiz, to'g'rimi? Nega deganda elderni siylaysiz. Uyga kiygan kiyimingiz bormi? O'sha 3000 so'm bu. Uyga kiygan al qancha so'mdi? Былтыркыбы? Eskimi? Eski futbolkalarınız kiyip ötesi uyga, to'g'rimi? Hozir onu satsanız qancha so'mga oladi biri? İnternet yaxshimi chiqishadi? Endi qarаңыз. Men sizga aytib berayin. Hozir eski futbolkangiz ko'chaga chiqsangiz, balkim biri 10 so'mga oladi, hech kim olmaydi. Biroq ham bomshlar ushvatsa oladi-da, ma'qul olmadi. 0 ekan, Endi qarаңыз. Siz sirtqa chiqib o'tasiz, elni silab o'tasiz. 3000 so'mlik kiyim kiyib, uyga kelib o'zingizni 0 silayotgansiz. Hech kim olmagan jirtiq-mirtiq eski futbolkar kiyib olayotgansiz. Значит, hozir aytgan so'zingiz test qildim, to'g'ri emas ekan. O'zingizni silab aytgansiz. Siz eğer özünüzü silavasanız, dışında zakon var. Sizni başka biri silamaydı. Невозможно. Yok, hem ançalıgıyla eski emes bolsa dile 3000 so'm turbaydı da, to'g'rimi? Biroq turbaydı. O'sha siyahtı. Endi qarаңыз, o'zini silav ne degan so'z? İminle özünüzge, uyga kiygen nersengizge o'sha 3000 so'mlik nersa olasiz. Uydun içinde kiygerim ben. Mundaycha aytganda, el ko'rmagan jerde oşol yerleringizni tozalay olsangiz, oşol narsalarıngizni жақшырта olsangiz, oşol kiyimlerni o'zgarta olsangiz, oşonda o'zingizni silayotgan bo'lasiz, oşonda psixologiya, oşonda kuch kela boshlaydi. Özünü suyu oşundan başladı. Misal aytalı, kiyiminiz 3000 so'm, to'g'rimi? İçinizde maykanız jırtık değil. Eski. El ko'rgan jo'q, to'g'rimi? Biroq siz onu bilasiz da, to'g'rimi? Qolsa javob qo'yasiz, misal, tushundingizmi? Endi teskarisiga içinizde maykanı 10.000 so'mga olsangiz, maykanı 10.000 so'mga olsangiz, el ko'radi, maykangizni ko'rmaydi, to'g'rimi? 10.000 so'mlik Calvin Klein aldınız, limited edition İtalya'dan geldi. İçinizge kiyip aldınız maykanızda. O'sha bozorda qantib bosasiz aka? O'xshab bosadi-da, to'g'rimi? Hatto el ko'rgan jo'q, to'g'rimi? Maqsad Muxtarov, siz o'nta kurtay bo'lib silab o'tasiz, zato o'zingiz ichingiz aytasiz-da, men ichimdagi maykan bilasizmi, 10.000 so'm, sizda anda bir mayka jo'q, kiyimingiz ancha turbasa kerak deysiz. To'g'rimi? Вот. Endi o'zini suyu, shuni qilishingizlar kerak. Agar buni qilmasangizlar, anda o'zingizlar suya olmaysizlar, o'zingizlar suya olmasangizlar, cho'ng yigilikka jetish qiyin. Искусственный suyu bilan cho'ng yigilikka jetish biroz qiyin.
Ошого сиз айтасыз, өзүңүз кантип сүйүп атасыз? Мына сиздин жашооңузду айтайын. Сиз иштейм деп атасыз, мындай кылам деп атасыз, акча топтодуңуз, мисалы, жакшы иштедиңиз, мисалы, андан кийин ошол акчаны кимге коротосуз, билесизби? Азыркы балаңызга коротосуз. Балабы, кызбы? Кыз. Кызыңызга коротосуз, туурабы? Жакшы окусун деп жакшы мектепке бересиз. Англисче окусун деп курска бересиз, туурабы? Анан кийин мындай кылсын деп мындай бересиз. А бирок ал чоңоюп калды, сиз иштеп убактыңызды сыртта өткөрүп калдыңыз. Эми ошончо акчаны кызыңызга жапсаңыз да, кызыңыз анча чоңойбойт. Ошончо акчаңыз банкрот болот. А сиз өзүңүздү сүйбөгөн үчүн азыркы состояниеңизде эми ушинтип эле жүрө береби, депрессия кирип атат. Сиздин эң важный нерсеңиз ошо кызыңызды аябай жакшы чоңойтуш. Күнүгө психологиясын өнүктүрүш, жакшы нерселер кылыш, бул аябай чоң нерсе. Эгер кызыңызды аябай уверенный, самолюбиясын жогору самооценка жогортсаңыз, кийин акча иштеп короткон кереги жок. Тем более ал кызыңыз сизди аябай жакшы карайт. Уялбайт. Апа, мындай туруңузчу, уят болот дебейт уже. Анткени эмне деп атат? Анткени кыз уверенный өстү. Азыр биз эмне деп атабыз? Апабыз мисалы чоң президент кеп калса, апабыздын жанында отуруп, апа президент кеп калды, уят болду, мындай кылсыңыз деп апабызды эме кылтабыз. Неге дегенде биз самолюбиябызды эстейбиз. Эгер самолюбияңыз высокий болгондо кызыңызды сүйөсүз, жолдошуңузду сүйөсүз, келинчегиңизди сүйөсүз, бир туугандарыңызды сүйөсүз, ата энеңизди сүйө аласыз. Азыр сүйө албайсыз. Азыр кимди сүйөсүз? Сүйөсүз дегенде мына коркуудан сүйөсүз, элди уважать этесиз. А чынында элди уважать эткен жоксуз. Эч кимиңиздер азыр үйүңүздөргө барсам, мага дасторкон салганда сиздер мага уважать этсем дебейсиздер. Просто страх бар, коркуп атасыздар. Мени ушинтип кетпесин, үйүнө барсам тамак берип койбосун деген, берип койбойт деп айтып койт, элемне дейт. Страх бул искренний эмес, бул Алла ыраазычылыгы үчүн эмес. Алла ыраазычылыгы үчүн кылган киши кандай кылат? Ал өзүнө полноценный, аябай конок сыяктуу өзүнө отношение кылгандан кийин сырттагы кишиге деле ошол эле кылат. Уже искусственный болбойт, уже чыныгы нормальный болот. Норма. Ошого шашкандын кереги жок. Сиз биринчи эмнеге депрессиядасыз? Анткени сиз баягы муктажсыз да. Жолдошуңуздун жакшы деп айтканына муктажсыз, элдесиз деп, о, молодец, мындай, анан мен үйдө отуруп калдым. Сиздин бала караганыңыз бул аябай грандиозный нерсе. Мен мисалы мындай кылдым. Мен өзүм англисче мугалим, мурда мугалиммин да, анан балдарым чоңойсо, акча таап алам, курска жиберип, анан алар үйрөнүп, анда еще чоңойгонго да курска жиберип, андан көрө өзүмдө англисче бар, туурабы? Дыйканчылык дедим дагы, үйдө англисче сүйлөй берейин дедим. Азыр менин балдарым баары англисче сүйлөйт. Менен англисче сүйлөшөт. Апасы менен кыргызча сүйлөшөт, анан өздөрүнүн арасында кытайча сүйлөшөт. Же мектепте кытайча сүйлөшөт. Мына мен бир тыйын короткон жокмун. Күнүгө отурам үйдө, күнүгө тамак жейм. Буну жөн эле баягы спонтанный эле алар үйрөнүп. Ошого сиздин биринчи очередь өзүңүздү сүйгөнүңүз бул жерде ушул проблема азыркы депрессияңызда. Анан мен сизге башка нерсе айтайын. Жолукчан экенсиз, Кудай жөнүндө билет окшойсуз. Караңыз, Кудай сизге эмне берсе, нааразы болсоңуз бул өнүкпөй калат. Эмне берсе ошого ыраазы болсоңуз, сүйүнсөңүз ошоңуз өнүгөт. Сиз азыр кантип деген суроого издеп атасыз да жолду. Сиз ага издебеңиз, просто эмне каалайсыз, ошону каалай бериңиз. Өзүңүзгө шарттанбаңыз. Мен балам болсо кандай болмок эле, тигиндей болок эле. Андай эмес. Аны Кудай билет. Сиз бирдемке каалаңыз, Кудай өзүнүн жолу менен сизге бирдемке алып келет. Именно сиз каалагандай болот. Ошого сиздин кыла турган нерсеңиз биринчи өзүңүздү сүйгөндү үйрөнүңүз. Ошол үйүңүз туратпы? Az жашаган үйүңүз турабы? Бар үйүңүз? Ооба. Үйүңүз бар. Өзүңүздүн оюңузча ошол конок азыр раз келип калса, ошол состояние жакшы элеби же бир аз убакыт керек сизге, 1-2 саат жыйнап мыйнаганга? Жок, жакшы. Конок сразу келсе проблема жок, кире берет, туурабы? Ооба. Тамак деле ошондой. Ошондой. Барыны коем. Кандай? Жок, баары башкача. Баары башкача. Караңыз. Сиз азыр уяттуу конок келсе, бар дегениңизде тамагыңыз үйдө жок болсо, барып бирдемке алып келесизби? Акчаңыз жок болсо, карызга алып туруп мындай дасторкон жаясызбы, жайбайсызбы? Ошол карызга албайм бирок. Ушул нерсе сиңиптер. Карызга албайм. Эмне кыласыз? Мына уяттуу мына Садыр Жапаров келип калды үйүңүзгө. Президент. Болгонду кое берем дейсизби? Ооба, болгонуну коем. Эгер акчам болсо алып келем, акчам жок болсо болгонун эле коем.
Siz anda akçаңыз болгондо болгонбуз. Азыр акчаңыз барбы? Садыр Жапаров келди, президент келди, сиздин үйүңүзгө конок келди. Эмне кыласыз? Данный момент айтыңыз. Үйгө киргизем, келиң отуруң төшөк салып, чай берем. Анан Союш сойтуктамын сен. Мен чай бересизби? Жок, андайга күчүм жетпейт. Министерстводан иш турайын десең. Жок, бул жерде сүт мындай да, көнчө кишиге айтсам, мен болгонду берем, карыз албайм мындай дейт да. Жок, сиз чувствоңузду караңыз. Жок дегенде сиз дасторконду өзүңүзгө салгандан дагы жакшы саласызбы, салбайсызбы? Серванттан жана Ооба, өзүмө салган жакшы дасторкон салам. Бая конокторго бекитип койгон эмелерди чыгарасызбы? Идиштериңизди? Ооба, чыгарам. Siz oşunu aytыңыз, siz özünçe искусственный кылаңыз, анткени сиздин жашооңуз билет, мен да кыргыз, сиз да кыргыз, баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Түшүнүңүз, культураны билебиз, эмени билебиз. Биз эле эмес, иностранецтер ушундай. Мен буну эмнеге айткым келип атат? Бул ушул нерсе. Сиз биринчи ушунан баштайсыз. Сиз өзүңүздү конок сыяктуу кылып күнүгө сыйлай баштайсыз. Неге андай кылыш керек? Максат байке. Ушуну мен эме кылып көрдүм. Жашоомдо практиковать этипчи, тошто конокко койгон нерсени өзүмө ошондой сонун дасторкон кылыпчы. Анан белгилүү бир убакыттан кийин мен тажап кеттим. Неге тажадыңыз? Ошону түшүнбөдүм, тажап кеттим. Мынаны мындай эле коюп коем, кайра идиш жиберемби депчи. Анда өзүңүздү сүйүүдөн кыйналып атыпсыз, анда сүйө албай. Анан мындай нерсе бар да, сиз аны неге кыйналып кетесиз? Анткени адамда подсознание бар, анан сознание бар. Подсознание адамдын жашоосунун 95% контрол кылат. Ошого кыйналып кеттиңиз. Сиздин подсознанияңызда өзүңүздү монтип идиш жууп сыйлай турган жок. Бирок конокко бар. Конок келсин, сиз дайыма кыла бересиз, зерикпейсиз. Сөзсүз кыласыз. Анткени ал программада бар. Өзүңүзгө кыла албайсыз. Анткени сиз сознание 5% бар го, сознание жашоонун контрол. Ошо менен аракет кылып атасыз да. Эми аны подсознанияңызга түшүндүрүшүңүз керек. Подсознанияга түшүндүргөн ар түрдүү эме бар. Бир аябай көп кайталаш керек, ошондо культурада керек. Сиз бир байлар менен бир жашаңыз, мындай карын катнаш кылыңыз, алардын үйүнө барыңыз, жөнүнө спонтанно барыңыз, алар кандай жашайт. Сиз аны көргөндөн кийин сиз автоматически кыла баштайсыз. Мен байлар менен катнашканмын да. Анын жана үйүндө идиш жууган адамы бар эле. Ошол нерсе мага сиңип алганбы? Ошо үйгө тамак жасаган ушундай бир адам балам деп эле ушинте. Алыңыз анда. Ага, бирок азыр үйдөгүлөр болбойт да, өзүң бир баланы. Эми караңыз, бай болуш да оңой эмес экен, туурабы? Критика кылат, эме кылат, жалаяк өзүбүздөн жагылайбыз деп мындай деген сыяктуу. Эми бул жерде мындай да, адам байыгандан кийин, мисалы, кедей адам байлар жөнүндө ар нерсе айта бериши мүмкүн. Бирок эмне айтса туура эмес. Анткени аны азыр сезбейт. Сиз миллионер болгу чейин, миллионерлер мындай, миллионерлер тигинде, аны эч айткан нерсеңиз баары туура эмес. Анткени өзүңүз сезген жоксуз. Ошо сыяктуу. Эми байлар менен катташтыңыз, сиз бай эмес, көрдүңүз, сиз азыр проблеманы ошону чечем дейсиз, бирөө келсе, андан кийин ал келсе эмне кылат мындай деп. Анан мындай дагы жагыңыз болушу мүмкүн. Анткени мен буну аябай тез кылдым. Сиз өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз жоопкерчилик албашыңыз мүмкүн. Жолдошуңузга бересиз, дагы башка бирөөгө бересиз, өкмөткө бересиз, окуганыңызга бересиз, мындай. Как будто бирөөлөр дагы бар да бул жашоонун ичиндечи, мен жашоом менен связаны. Чынында эгер өнүккүңүз келсе, байыгыңыз келсе, ийгиликтүү болгуңуз келсе, жашооңуздун жоопкерчилигин өзүңүз аласыз. Ал эмне деген сөз? Ал деген сөз башка бирөө, жат эмес, любой бирөө, жолдошуңуз, балаңыз, ата-энеңиз, кайненеңиз, кайнатаңыз, бүт ошол өкмөтүңүз, дүйнөдөгү адамдар, неважно ким болсун, же эмне болсун, мага бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес, мажбур эмес. Эгер ушуну жакшы түшүнсөңүздөр, ичиңизден аябай күчтөнөсүздөр. Баягындай бечара болуп, мени кыл, ана кыл, дагы сизде бирөөгө баягындай бирөөнү нааразы болуп атсаңыздар, бирөөгө мындай кыл тигиндей, значит слабый адамсыздар. Күчтүү адам андай кылбайт. Значит күчтөн элексиздар. Мына базарда иштеген жигит, сиз бирөөгө жиниңиз келеби? Азыр ушул сөзүңүздү кайталап коюңузчу. Кайталап атам, мына баарыңыздарга, мына 196 киши кошулуп калыптыр.
Bul dünyada uşul jaşoomdo, menin jaşoomda ise, menin jaşoomda bir nerse, sistema, akça, maşina, misal. Avarayı, misal. Bir kişi, yoldaşım, kelinçekim, inin baykem, bir nerse, bir kişi, hiç kim, hiç nerse, maga bir nerse kılıp bergenge mildettu emez. Macbur emez. Bu ayavay güçlü bir teknika. Bunu bir жазуучу politik kızına жазıp ketken. Amerikan'da. Kat жазıp ketken. Kızım, uşul түшүнүктү hazır түшүнсөң, жашооң моментально өзгөрөt деген. Ne dese? Anglişçesi şunday. Nobody owes me anything. Hiç kim maga bir nerse karız emez. Hiç kim maga bir nerse kılıp bergenge mildettu emez. Uşunu algan kişi ayavay güçlü bolot. Ушуну колдонуңуздар. Бул оңой нерсе эмес, жаңы нерсе балким колдонсоңуздар, бирок ушунчалык күчтөнөсүздөр, уже сиздерди баягы кармап турган нерселер кармай албай калат. Бирден болду, аны сиз мындай дагы ушуга байланыштуу дагы бир техниканы айтайын. Кудай бар, мен бар деген техника бар. Кудай бар, мен бар. Al деген söz, men бар деген жанакы бүт жоопкерчиликтер класстар. Eğer sizin kolunuzda bolgan sırttagı nerse, avarayı, ekonomika, жолдошуңдагы бирөөлөр, тигинде бигинде болсо, аны да Кудай контрол кылып атат, Кудайга ишенип атам деген сөздү айтасыздар. Азыр айтып атасыздар, мындай болду. Значит, Кудайга таштай албай атасыздар, Кудайга ишене албай атасыздар. Кудайга ишене албасаңыздар, Кудайга таштабасаңыздар, күмөн санасаңыздар, Кудай дагы айтат, токто дейт. Мага күмөн санама дейт да. Сиз айтасыздар, Кудай аны кыла албайт, хаша бекелда. Ana Kuday айтат, seni жоктон жаратканмын дейт, туурабы? Любой нерсени кылып берем дейт, туурабы? Сен менин неге антип ойлоп атасың дейт да. Кантип сиз айтасыз да, мага кантип бирөө үйгө жардам бергенге бир помощница келе албайт, Кудай мага алып келтире албайт, неге дегенде жолдошум мындай, кайненем мындай аман дейт. Сиз андай эмес, Кудайга ишенсеңиз, ушунчалык айланып тегенен башыңыз айланып калат, ошол каалаганыңыз мындай фокус сыяктуу болуп калат да, Кудайдын эмеси менен, кудурети менен. Ошого мен Кудай бар, мен бар деген өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз кылат, сиздин жашооңуз, жолдош сизге керек, бала сизге керек. Түшүнүңүзбү? Мен кыйналып бала карап атам да үйдө отурам. Сиз анда Кудай айтат да, эсага баланы жок жерден бердим. Деген нерсе да, Кудайдан бир белек. Баланы сатып ала албайсың, мындай ситуация болбойт да, невозможно нерсе да. Дүйнөдө мындай нерсе болот. Ушунчалык баягындай укмуш керемет нерсе да, бала төрөлгөнчү мисалы туурабы, чоңоюп атат, эми өзүнчө жашоо бар мындай. İşte ата-энеси көргөндө канчалык кыйнаса дагы, астыны булгап койсо дагы, мынтип жакшы алмаштан кийин мындай тынч уктап калгандан кийин ата-энеси мындай карайт да, ушу бакыт дейт да, мондай баягы бүт кыйналгандар кетип калат мисалы туурабы. Ушундай нерсени берген кишиге, Аллахка нааразы кантип болосуз мисалы туурабы? Значит, сиз азыркы жашооңузга нааразы болсоңуз, мындай чыккан депрессия деген сөз, сиз жашооңузга нааразы болсоңуз. Көйүп кеткенде өзүңүз управлять эткенге аракет кыласыз. Мындай кылыш тигиндеше болбой атканда анан депрессия кетет. Анткени альтернатива кандай десем, чечим жолу жок да. А чечимди өзүңүз кыласыз. Сиз өзүңүз контрол кылганга аракет кыласыз дүйнөнү, жашооңузду. Сиз эч кандай контрол кылабайсыз. Дем аласыз. Дем бергенди да мындай өзүңүздүн ыктыярыңыз менен кыла албайсыз. Бул жерде сиз жашоону контрол кылган кереги жок. Кудай айтат, сен жашоону контрол кылган жок. Сен не каалайсың, мага айт, болду, бүттү. Каала берейин. Сиз не каалап атасыз? Бир пример катары, үйгө жардамчы бирөө керек деп атасыз, бирок жардамчыны биздин культурага болбойт да, анан элдер каалабайт да, мындай. Сиз аны ойлонбой эле жөн Кудайдан сураңыз. Же жардамчы келе, же жардамчы келсе, сиз ушунчалык өзүңүз өзгөрүп кетесиз. Сизге даже жардамчынын кереги жок болуп калат. Способный болот. Азыр жашооңузга не способный болуп атасыз? Аны өзүңүздү сыгып, өзүңүздү күчүңүздү жыгып атасыз. Мен Маргулан Калиевден сабак алам, анын окуучусумун. Андан акыркы үйрөнгөн нерсем мындай деди. Кудай адамга энергия берет, анан адамдын ичинде утечка деген бар, тешиктер бар, энергиясы агып кетет. Сиздин энергияңыз кайга калып атат азыр? Не деп атасыз? Мен ушунча окуганмын, мындай дүйнө курам, азмынтып отуруп калдым, мындай ойлонам. Неге аны айттыңыз? Сиз өзүңүздү жемелеп атасыз, туурабы?
Özüңүздү эмнеге жемелейсиз билесизби? Özüңүздү Неге? жемелегенин себеби сиз ал привычка, подсознательный привычка, ментальный привычка. Мурда сизди ата энеңиз урушкан, туурабы? Жакшы кыз бол, мындай кыл, тигиндей кыл деген, туурабы? Мугалимдер урушкан, туурабы? Азыр ата энеңиз урушабы, мугалимдер урушабы? Алар жок азыр жаныңызда, туурабы? Үйдө отурат, эч ким менен иши жок. Ата энеңиз башка урушат, мугалимдер урушат. Бирок алар урушкан сайын сиз ошого көнүп калгандан кийин, привычка болгондон кийин азыр эч ким урушпай калдыбы? Значит, азыр эмне кылса, анда урушушум керек өзүмдү дейт. Алардын ордуда өзүңүздү урушат. Ошону жемелеген деген сөз. Ал туура эмес, ал жөн эле привычка. Сиз эч кандай ката кылган жоксуз, эч кандай жаман адам эмессиз. Сиз эмне кылганга, муну кылбай калдым, тигинде эчтеке кылган кереги жок. Жөн эле отуруңуз. Эчтеке кылбаңыз, энергияңыз ушунча көбөйөт. Утечкаларды жабыңыз, анан аябай ичиңизден күчтүү бирдем келет. Даже ошо Маргулан Калеевичтин бир сөзү бар. Ушундай депрессияга киргендерге айтат элем де, сиз ушуну кылыңыз. Бир жума эчтеке кылбайм деп өзүңүзгө сөз бериңиз. Эчтеке кылбаңыз. Кызыңыз эле караңыз болду. Башка бирөөлөр ойлонбоңуз, жөн эле отура бериңиз. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин уже энергия көбөйөт дагы бирдемке кылгыңыз келет. Анан өзүңүзгө айтыңыз дагы, жок, болду, дагы кылбайм деп 7 күн чыдаңыз. Ичиңизде ушунча энергия көбөйөт, баягы бирдемке кылмайынча отура албай калат да. Зато энергия топтолот да, андан кийин дагы жакшы болот. Депрессияга түшкөн энергиясы жоктор, ошондой. Даже ошол Маргулан агадан үйрөнгөн дагы бир нерсем бар да. Мындай дейт да, мен адамдарды жакшы жаман деп бөлбөйм дейт да. Мен экиге бөлөм дейт. Бирөөсү энергиясы аз, энергиясы көп деген. Жакшы нерсе кылыш үчүн энергия керек. Жаман нерсе кылыш үчүн энергия кереги жок. Наоборот. Энергия жок болсо жаман нерсе оңой. Бирөө жамандап коет, хейтерлер критикалап коет. Бул ушундай да, карасаң ушундай болду, эме болуп калды дейт. Окуса деле мындай үйдө отурат, бала карап, эмне кереги бар? Онан көрүп биз мындай окубайлы мынтип жүрөбүз деп. Мындай көрдүңүзбү, мындай жамандап хейтерлер критика. Значит, сиздин энергияңыз аз болгон үчүн ошон үчүн кыйынчылык болуп атат сизге. Значит, энергия топтойсуз. Энергияны кантип топтолот? Жаккан нерсеңиз кыласыз, же эчтеке кылбай, же утечкаларды жабасыз. Утечка деген сөз, сиз азыр өзүңүздү жемелеп атасыз. Бул утечка, бул ошол жерден чыгып атат, тешиктен. Энергияңыз кетип атат. Да мурда окудум эле, мындай кылдым эле, азыр эчтекем жок, ага кетип атат. Жөндөн жөн эле да, сиз менен эч ким иши жок. Мен сизге айтайын да, сиз менен, мени менен, же азыркы жигит менен дүйнөдө эч ким иши жок. Сиз ойлотасыз, сиз ойлоп отурат эле. Алардын өзүнүн проблемасы. Азыр эфир бүткөндөн кийин мен сизди ойлоп отурамын. Мен өткөн ушундай кылды экен деп. Мен өзүмдүн ишим бар. Мен сизди вообще ойлобойм. Сизди эч ким ойлобойт. Не деткем, эмне кылып атат, элдердин иши жок. Сиз өзүңүздүн эле башыңызда ал нерселер бар. Ошо, кыскача айталы. Өзүңүздү сүйүңүз, конок сыяктуу кылыңыз. Энергия күнүгө келет, бул автоматик келет. Сиз ошо утечкаларды жабыңыз, башкалар эмне дейт, андай деп, мен мындай кылдым, кереги жок. Сиз эң биринчи өзүңүзгө токтолушуңуз керек. Аябай жакын болушуңуз керек. Эң биринчи баштаган өзүңүздүн мындай жүрүм-турумуңузду, ошол кийим-кече тазалык, ошол баарын, анан ошо кызыңызга кылыңыз, анан жолдошуңузга кылыңыз. Башка балдарыңыз барбы? Ушу бири. Эми бир эле кыз менен ушунча проблема. Баягы ата-энелер өзү 5 бала менен мындай деген сөз бар го. Ошону ойлоп мен таң калам да, илгеркилер кандай кылды экен деп. Сиз мындай кылыңыз. Азыр илгеркилердин дагы мурда азыркыдай соцсеттер жок, бирөө хейтерлер жазбайт, ушунчалык баардык адам атака кылбайт мисалы да. Аларда интернет жок, бир жакына убактылары аябай көп. Ал өздөрүн жашоо. Сиз ага салыштырбаңыз. Анан мындай нерсе айтайын. Эч качан жаман заман жок. Кудайдын заманы дайыма кынтыксыз, дайыма жакшы заман. Мурда мындай кылды, азыр мындай эмес. Анда мурда эмне, Кудай адамдар жакшы көрүп, азыркы адамдар жаман көрүп атабы. Мурда адамдар жакшы болчу, бузук эмес болчу, азыр бузулуп кетти. Адамдар тарых боюнча бузук адамдар да бар, бузук эмес адамдар бар. Бул эме болбойт. Кары адамдар да болот, жаштар да болот. Бул эгер ушинтип айтсак, Кудайга критика кан болот. Кудай бизге жаман нерсени берип атат азыр. Могу интернет жаманбы, Instagram жаманбы? Эгер Instagram болбосо биз кантип ушинтип сүйлөшмөкпүз? Сиздер мен сиз менен кантип сүйлөшө алмакмын? Ушундай бир темаларды кантип сүйлөшө алмакпыз, туурабы? Бул интернетти да Кудай берген да, туурабы? Техника, илим бул Кудайдын илими менен келет адамдарга. Ошон үчүн баягындай жөнөкөй адам сыяктуу, мисалы, ол мындай ошо жашоого машыгуу ошол да, мындай терең түшүнүш керек.
Анан терең түшүнүшүн англисче билген кереги жок, орусча билген кереги жок. Орусча билген кереги жок. Жөн эле ойлоносуздар. Анализ кыласыздар. Анан эң маанилүүсү мен сөзүм кайталанып бирөөнүн эмесинде. Эмне болду? Бирөөңүздөрдө эме жанып калбадыбы? Чөтө сөзүм кайталанды. Эң маанилүүсү жашооңуздарды осознанный байкайсыздар. Bir nesi öğrendiniz turavı? Bu уже sizge baykanız. Kuday oşunda bir yemeli düşünüktü berdi. Anan oşonu baykagandan keyin razıçılık sezim oygunur. Çınında razıca anda kılbasanız yaşoğunuz üstünde yaşay vereyim. Ankeni baykabay. Sizin bala kızınız var eken maşallah. Mojigit işe kız degendi bilbeyt. Kız balacakası vırılek misin? Yani siz yaşavatasınız hazır. Oşa siyaktı. Ha, ушундай кээ-бирде мындай мотивация чыгып кетет го келе кылып аткандачы. Ошол үчүн кайсыл жактан мотивация тапсак болот эле. Кандай өзү Алла сыйраса болот. Siz oşol motivasyonu büröөгө берип койгончунуз. Бирөө мотивация кылыш керек. Жанагы жоопкерчиликти алганда адам өзүнчө мотивация болот. Эч ким мага бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес. Бул эң чоң мотивация. Анан максат коюш керек. Максаты жок болгон адам мотивациясы жок болот. Бир нерсеге каалайм умтулуш керек. Ошо. Siz kurstlarınız boyunca Muhammed Berge tesisay. Bu жерде телефонlar boyunca kurslar emi. Telegramda savak var. Yaşoğunun içgüdüğünün degen. Anan bakımın sırlar degen. İki trening var. Çıngiz Mırdağa kayrılığınız oşol grupalarga koşar. Men bu savakta bir yıl içinde jal çıkkamda. Ököneten kaçsınız ankeni üylönsöңүз anda жакшы болот. Аябай жакшы болот. Общий жашоо боюнча. Нерсе. Чоң рахмат Алла кабарларда бар. Жаандык сөз анткени кайталанса сиздин эмеңизде. Жаңыларды кошойм. Баптыр эчтек эмес, ийгилик каалайм. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы? Абдан кубанычтамын сиздин түз эфириңизге кошулуп калганыма. Мен да кубанычтамын. Мен сиздин баягы жай айында августта экен баягы курсуңузда окугам жашоо ичиңден пульту дегенчи. Кудайга шүгүр, миң мертебе шүгүр сиздин эмеңиз менен Кудайга шүгүр бир канча жашоому иреттеп, өзүмү таанып, билип алдым да. Кудайга шүгүр айтамын. Анан сизге бир неме менен кайрылайын деп атканда, мен да сиздин эмеңиз боюнча психология боюнча курс ачтым, уже окудум да, көптөгөн дагы 3-4 неме психологдон окуп, өзүмдүн үстүндө иштеп, уже практикамда колдондум да, немелериничи. Практикамда бүт азыр мен кылсам дагы ошол практика катары колдонуп калдым. Ар бир неменичи результат береби же бербейби депчи. Азыр жакшы эле жүрдүм, анан уже курс баштадым, уже реклама кетип, адамдар келип атат. Бирок менде дагы деле мындай ичимде коркуу сезими болуп атат да. Коркуу сезими жоготушун эки нерсе бар. Ошону жеңе албай, күндүзү дагы кечке сиздин видеолоруңузду бүт эфирлериңизди бүт көрүп чыгам. Ушундай экен дейм, кайра эле баягы мен өзүмүн эмеми мындай сабактарымы мындай кылып кеткенде баягы коркуу сезим кайра эле келип калып атат да. Мен ошону жеңе албай атам. Окей. Коркуу сезими эми мурдагыдай корккон жоксуз, уже бир аз коркууңуз жеңдиңиз, анткени ушунча нерсе кылып коюпсуз, туура. Эми сиз просто аны дальше улантыңыз келди. Биринчиден нааразы болбошуңуз керек.
Жок, азыр нааразычылык эмес. Наразылык жок. Окей. Korkunu жеңиш үчүн эки нерсе бар, эки нерсе. Биринчи желание, анан знание. Желание деген каалооңузду күчөндүрө бересиз, андан кийин знание деген бул жөнүндө үйрөнөсүз, болду. Адам бир нерсени жакшы билсе коркпой калат. Билбеген нерсесинен коркот. Мисалы, күндүз сиз көчөгө чыгыштан коркосузбу? Жок. Коркпойсуз, анткени баарын көрүп турасыз, туурабы? Билесиз, көрүп турасыз. Караңгы болгондо көрбөй каласыз, билбейсиз. Аякта ит кетип атабы, же жаман кишилер барбы, туурабы? Коркосуз. Ошо сыяктуу эле. Сиз эгер кылган нерсеңизди жакшы үйрөнсөңүз коркпой каласыз. Мен мисалы коучинг кылсам коркпойм. Неге дегенде коучинг кандай кылышты билем, үйрөндүм мисалы. Ошо сыяктуу. Англисче жакшы үйрөтө алам, билем, коркпойм. Барып американцарга англисче үйрөтөм го. Орустарга, Кытай, немистерге үйрөтө берем мисалы. Неме болот? Түшүнүңүз, сиздин азыр сурооңуз боюнча эки нерсе. Сиз каалооңузду күчөндүрө бериңиз, дагы каалап түйүнө бериңиз. Экинчиси, ошол кылган ишиңизди үйрөнө бериңиз. Канча YouTube'да немелер бар, коучтар бар, психологдор бар, ошолордун баарына. Жо, мен өзүм дагы окуп жатам да, көп эле немелерден окуп, уже практикамда колдонуп калдым. Анан баягы баскан сайын кадам алдыга кадам таштаган сайын да жолдор ачылганын деле билип калдым да. Мисалы, башта коркчумун, эфирге чыгыштан коркуп, бирөөгө түз эфирге чыгып сүйлөштөн коркчумун. Баана техника, немелерди, проработкаларды жасап, өзүмдүн үстүмөн ушунчалык иштедим. Жаңы жылга чейин бир 10 күн аралыгында ушунчалык түнү күнү өзүмдүн үстүмөн иштедим да. Себеби иштедим, бирок уже жолду билип атам. Мында кадам таштаган сайын жолдорум ачылып, кыйлап подписчик топтоп алдым. Уже комментарийлер жазылып, уже сабакка, курска жазылгандар болуп атат. Бирок дагы деле болду, эч проблема жок. Дагы деле бирок кармап турат. Сиз робот эмессиз да. Робот эмессиз. Бул ушундай сайын өнүгүп атат. Боло берет. Сиз аны бир жерге жеткенден кийин болду, болбойт. Адамда андай нерсе жок. Бул дүйнөдө бир адамда бир чек жок. Ошол жерге жеткенде болду, болбойт. Адамдын өнүгүүсү бул дүйнөдө кете берет. Миллиард тапса, дагы көбүрөөк тапкысы келет. Триллион тапкысы келет. Ушундай да адамга берилген. Анткени биздин каалоолорубуз тиги дүйнө менен связанный да. Тиги дүйнө вечный да, туурабы? Ооба. Бейиш вечный. Biz ошону как будто ошо бейишти бул дүйнөдө издеп жүрөбүз да. Түшүнүңүздөр, ошо сыяктуу. Бул чектелбейт. Ошого биздин каалообуз ушундай берилген, бейишке карап берилген, же мындай түбөлүксүздүк, кандай, түбөлүктүү дейли, түбөлүктүү болуп калабы? Чексиз, чексиз. Ушундай бир каалоолор болгон үчүн ошентип прорывно, кандай десем, мындай өнүгүп кете беребиз. Сиз азыр эч эме жок, жөн эле каалап кете бериңиз, дагы өнүктүрүп кете бериңиз, анан бир убакта карайсыз, карасаңыз о канча жол басып болгон болот. Ооба. Агай, ассаламу алейкум. Алейкум салам, келиңиз, кандайсыз? Кандайсыз агай? Мен сиздин сабактарыңызга катышып жүрөм жакындан бери. Мен мурун көрбөчүкөм сизди. Башка Саид Мурат Давлатов, Наркоберкилердикин окуучумун, видеолорун көрчүмүн. Анан кийин азыр сиздин өзүңүздө да бар экен мындай неме. Мен ошо өзүмө өнүктүрүү жөнүндө издеп жүргөм да. Как раз. Өзүңүздө бар экен. Анан кийин таптым, сразу эле Кудайга шүгүр эшинеме баягындай чыгып калдыбызбы, кошулдум. Сабагыбызга азыр окуп атам. 2 айдан бери баягы жашооңдун пульти ички дүйнөң дегенде 2 айдан бери бир сабагыбызды кайра угам да. Баягы депчи, сиз өзүңүз айткансыз, кайра кайталап ук депчи. Биринчи баягы максат коюу дегенчи. Максат коюу. Өзүңдү табуу. Мен киммин дегенчи. Анан кийин ошол жерде мен киммин деп эч таба албай келатам да. Ошонун оңоюраак жолун айтып берсек. Мен максатты дагы жаздым, анан кийин баягындай фантастика кылып жазайын десем эле кайра эле баягы азыркы жашоом менен жазып алсам да. Сиз айткандай фантастика менен чөнтөккө карап эле утур эле чөнтөккө карап кеттим да. Анан кийин ушунун оңоюраак жолун айтсаңыз, беркиндейде SMS жазганда сәл байланыша албай калат экенмин. Түз алсаң жакшы го, эле сабакты жакшы. Азыр мындай кылыңыз. Баягы адам психологиясы бар да, мисалы, настроениясы жок убакта ал жакшы нерсе ойлонбайт, фантастиканы ойлоно албайт. Сиз бир күн жакшы чай ичиңиз, өзүңүз жакшы эме кылыңыз, настроениңиз аябай супер болгондо,
ошондо отуруп алып кыялдарды жазып коерңиз. Баягы кантип дегенге кирбейчи, анткени баягы настроениеңиз жаман болгондо наркылар көрүнбөй калат. Бир адамда настроениеси жаман болгондо, акчасы аз болгондо, бир баягы кыйынчылык болгондо, баягында фантастика нерсе көрүнбөй калат да, аны оюна келбейт. Ошого сиз биринчи очередь настроениңиз аябай жакшы болуш керек. Настроениңиз жакшы болгондо, аябай бир фантастика кино көрдүңүзбү, сизге жаккан тамак жедиңизби, настроениңиз жакшы болгондо отуруп алып, ошондо сразу жазсаңыз, жөн эле баягындай, тез эле, баягы ойлонбойчу. Кийин ал кийин карасаңыз ага ишенбей күлөсүз даже, ушундай да чоң жазып койдум деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок айырмасы жок. Ал жазып алыңыз, турсун ошол жерде. Кийин көрөсүз ошого жетет. Мен аябай таң калыштуу ситуация болгон да. Фантастика деген суммалар, акчалар келип калды. Азыр реально келип калды да. Мен ошондо аябай таң калдым. Мен киммин деген суроого эч жооп таба албай атам да агай, баягындачы. Мен колуман эмне келет дегенчи. Андайдан калабайсыз. Сиз колуңуздан келгенде андай калабайсыз. Просто сиз ичиңизде эмне каласыз? Мен мисалы мировой коучмун деп айттым өзүмө. Мировой коуч деген ал убакта мен жазарда, мен мировой коучмун, жөнөкөй да коуч эмес элем да. Айырмасы жок. Түшүнүңүз, сиз ошол не колумдан эмне келет, эгер сиз ошону кааласаңыз, аны сиз өзүңүз кылбайсыз. Сиз аны өзүңүз кыла да албайсыз. Ким кылат билесизби? Кудай кылат. Кудай кылат. Кудай кыларына ишенесизби, ишенбейсизби? Эми албетте ишенем. Бирок баягындай азыркы жашоого кетет да ойлоп атып элечи. Азыркы жашоодо неметип атып эле кандай азыр дагы эле Кудайга ишенбейсиз да. Кудайга ишенет деген сөз, сиз азыр Кудайга ишенебиз деп айттыңыз сөз мененчи. Бирок сиз баягын жазып алып Кудай буну насип кылат дегенде айта албайсаңыз, азыр ишенбей атасыз. Значит, ишеничиңиз көтөрүлөт. Сиз бир баштаңыз. Мен киммин дегенде, мен мисалы мировой коучмун, мен инвестормун, мисалы да. Сиз азыр ошого бир кимсиз, ошону табыңыз. Ошону тапкандан кийин фантастиканы, анан автоматически ошого окшоп сүйлөй баштайсыз, ошого окшоп ойлоно баштайсыз. Автоматически ошол жакка карап кетесиз. Биринчи адам ким болгонун таап алыш керек да, киммин деп. Сиз мындай эмес, мен мындай кылайын, анан ошол болот. Мен мировой коуч, бирөө айтты элек мага мировой коучмун деп, бирок мен өзүм айттым да. Бирок мындай карасам, жашоом ошо жакка карап кетет да. Агай, анан дагы бир суроо да. Айтыңыз. Агай, анан мынабы мен өзүм чөйрөмү өзгөртөйүн депчи. Өзүң өзгөрүлмөй сайын жакындагы чөйрөңү өзгөртө албайсың деп атпайсызбы? Ошо өзүм чөйрөмү өзгөртүрөйүн деп, өзүмө жараша мынандай өзүм кичинекейимден бери бир нерсени алып сатып, ушундай инвестор кылып, баягындай ушундайга жакшымын да. Өзүмчү кичинекейимден да. Анан кийин өзүм ошондой болоюн деп, ошо чөйрөнү таппай жүрөм да, баягынтипчи. Же мамиле кура албай атамбы, же кандай болуп атат? Ушу чөйрөлөргө кантип кошулуу керек оңой жолу, кандай? Мен муну өзүмдүн жашоомдон айтайын. Биринчи сиз ошого решение бересиз, каалайсыз. Мен решение бердим, мен ниет кылдым. Чөйрөмдү өзгөртүүгө дейсиз дагы, ошо ниетиңиз коюп туруп, кандай чөйрө каалаганыңызды жазасыз. Мында кандай чөйрө болсун, ошол кишилер кандай ситуацияда болсун, канча акчасы ошондой. Жазганыңызда буну чынында сиз туура эле ойлосоңуз, кайсыга барып, бирөөгө барып жабыша албайсыз. Кел сен менен эме кылайын, мен сенин чөйрөңө кирейин деп. Андай болбойт да. Аны действительно тагдыр берет. Мен азыр жок жерден деп кандайсы, баягындай сапы, мен азыр партнерым да, мисалы. Мен мурда биринчи кытайга келгенде бир нерсе каалаганмын. Бирок ошол нерсе убактысы 8 жылдан кийин, 7 жылдан кийин болду. Бирок аябай жакшы болду. Значит, убактысы келгенде, сизге качан даяр болгондо, мындай эрте болуп калса, кам болуп калат, бышпай калат. Мисалы, нан тандырга жапсаңыз да, кеч болсо күйүп кетет. Ошо ровно убактысыны тагдыр билет, Кудай билет да. Ошондо сөз ошого келет. Ал жерде ошондой эмес. Сиз просто каалай бериңиз, анан ачык болуңуз. Эки нерсе бар. Каалаңыз, ачык болуңуз. Каалаңыз деген сөз ошону унутпаңыз, дайыма каалай бериңиз. Ачык болуңуз деген нифтему адамдар келип калышы мүмкүн. Нифтему нерселер болуп калат да, баягы сиз ойлонбогон, баягы даже ишенбеген нерсе. Ошолор наставить эткенде через них ошентип кетип калат да. Агай, анан баягы каалоо деп атпайсызбы? Ошо каалоонучу мен, например, бул убакка чейин кичинекейимде, например, машинаны каалагам да. Мындай машина болсо депчи. Жок, мынандай машина болсо дебей эле, жөн эле машинам болсо деп эле каалагам да.
Бирок ошого жеткем да. Анан кийин кантип жеткем өзүм дагы билбейм. Азыр сиз каалай беребиз деп атпайсызбы? Ошону мен ошондой кылып каалай албайм да азыр. Ошондой кылып каалаш үчүн оңойлоп Siz anın jolumunda da nege jaş bala vakta kalgan sanken jaş balдар ошон төрөлөт да. Аларда баягындай комплекс эчтеке жок. Ал сиз чоңоюп аткан сайын сизге жаңы нерселер киргизет. Болбойт, кыла албайсың, андай нерсе болбойт. Мында жата берсең эле тамак келип кала эле, алма пушозума түш деген нерсе жок сыяктуу. Ошондой болмок беле деп. Ошолорду бизге айтып, бизге ошондой программа киргизип койгон. А бирок чынында эле жаш баладай каалашыңыз керек. Анткени Кудайдан итеги эле жаш баладай эле каалайсыз да. Мисалы жаш балаңыз бар да, туурабы? Ооба. Жаш балам бар. Аябай мындай көзүңүздү күйдүрүп аябай сүйүнгөн убакта бирдемке кааласа, бир аз кымбат болсо деле, бирок ниет кылып ушу баламды сүйүндүрүп кылам деп ичиңизге план коюп коесузбу? Эми бир жолу болгон ошондойчу. Бир жолу болгон. Анан кийин мен азыр ошо сизге бала жөнүндө дагы айткым келип атат да. Мен өзүм Россияда аялым экөөбүз. А балдарым апам менен айылда. Анан кийин ошо балдар алыста мен биякта баягынтип балдарды кантип тарбиялайм? Себеби мен өзүм бир тууган акамын, мен өзүм оштонмун да. Акамын баласын 8 айлыгынан баштап, 2 баласын тең мен өзүм баккам да айылдачы. Мамашам магазин карачу, мен дыйканчылык убагымда бешиги менен апарып, садикке апарып берип турчумун, кайра алчумун. Аны ошентип карагам да, бойдок болчумун андачы. А өзүм үйлөндүм. Азыр көрүп атам, ошо акам баласын турмушу ажырап кетти, баягындай болуп кетти. Бирок балдары азыр атасына, апасына мээрими жок да. Мен баккам, мени ата дейт, баягынтишет, баягынтипчи. Анан кийин атасы, апасы капа болот. Сен бала кылып алдың, андай мындай депчи. Анан кийин кичинекейинен бери өзүм бактым да. Азыр мен өзүм балдарым ойлоп атам, ушундай болуп калбайбы депчи. Атага, балага мээрим жок болуп калбайбы деген. Ушундай болуп калбайбы десе, ушундай болуп калат. Совет бербестечи. Бул жаратылышта баягы бала төрөгөндүк эмес, баккандык деген сөз бар го, мисалчы. Анткени ал мээрим ошондой да, мээрим ошондой. Ошого мен айтат элем, ошол мен деле Россияда жашадым, мен деле билем сиздердин турмушуңуздарды, мен деле аз загенисте жашап атам. Бирок менин тажрыйбам, өзүмдүн тажрыйбам, менин просто принципим мындай эчкандай мен Кудайдан каалаган нерсе ушу болот деп ишенген нерсем, кандай кыйынчылык болбосун, каяка барсам дагы мен үй бүлөм менен чогуу барам, балдарым менен чогуу барам деп койгон. Келинчегим мисалы, кээ айтат, мисалы, кайнелер айтат, балдарыңа таштап кет, же башка бир айтат, өзүңөр бар иштеп келбейсиңерби деген сыяктуучу. Мен ушуга ишенем да, караңыз, билбейм, сиз өзүңүз ишендире аласыз, билбейм. Рызкыны Кудай берет. Туурабы? Анткени дүйнөдө бүт жаныбар, курт кумурска баары курсак тоет да күнүгө, туурабы? Күнүгө мындай жашайт, өлүп калбайт. Пайда өлүп калыш керек да мындай. Ойлосоң ушу каршылык, каяктын тамак жептир дейсиң да, талаада эчтеке жок мисалы. Бирок ал каршылыкта бир тамак жейт да, болсо жебесе өлүп калат, туурабы? Ошо сыяктуу. Мен айтат элем, балдары болгон Россияда иштегендер, балдарыңыздарды кошуп алып кетериңиздер, бир. Анан ал жерде шарт керек, шарт болсо шарт кылыңыздар. Өзүңүздөргө үй кармаңыздар. Бирок акча жок да, жок, сиз ошону кылып көрүңүз, анан акча келеби, келбеби анан караңыз. Аны кыла электен мурда өзүбүз ойлоп, Кудайдын ишине кийлигишип ал болбойт деп, тиякса акча болбойт. Өзүбүз ойлоп атабыз. Рызкыны ким берет? Кудай берет, туурабы? Мен баарыңыздарга айтмакмын, эгер сиздер действительно кааласаңыздар, үй бүлөңүздөр менен барыңыздар, канча акча кааласаңыздар, ошончо акча да келет. Байысыздар дагы, үй бүлөңүздөр менен чогулсоңуздар дагы. Өзүңүздөрдүн рызкыңыздарды өзүңүздөр расчет кылбаңыздар. Анткени өзүңүздөрдүн рызкыңыздарды өзүңүздөр расчет кылсаңыз, биз адамбыз, туурабы? Колубуздан эчтеке келбейт, акчабыз жок, ишибиз жок болсо кандай болот деп жооп жок да. Аны итегиле биз жооп бербейбиз аны. Аны Кудай жооп берет. Главный сиз эмнени каалайсыз? Чоңга айткандай, мен пендемдин күмөнүндөмүн деген анда туура экен да анда. Тупа туура. Ал хадис. Мен ошону аябай колдоном. Эгер баардык аз Москвада жашагандар, балдарыбызды алып келсек, иштей албагабыз, акчабыз жок деп күмөн санаса, аларга точно ошондой болот. Алар алып келет, балдарын бага албай анан кетип калат. Анткени сомнение кылып атат. Мен Кудайга шүгүр андай сомнениям жок эле. Мен айтат элем, даже Кытайга кеттим, даже өзүм келдим Кытайгачы. Сразу үй бүлө менен чогуу келгем. Даже мага айтышканда, сен барып Кытайга барып иш карап көр, ишиң болот, анан жакшы болгондон кийин анан балдарың келинчегиң чакырасың, балаңды менен ушундай. Бул эми баягы
кандай десем, пенденин жазган программасы да. Неге андай кылабыз? Туурабы? Африкада деле адамдар жашап атпайбы, туурабы? Неге биринчи кыргыздар барганда, Россияга барганда ошондой кылып, баарыбыз ошондой кылабыз да. Барып иштейбиз, андан кийин бала чака алып келип. Анда проблемалар эмне болуп атат? Анда ажырашуулар ошондон болуп атат. Бала мээримсиз калып атат. Бала чоң апасын өссүн, ал жерде проблема жок. Чоң апасы менен өссүн, ал чоң апасын жак көрөт. Бирок баланын каалаганы ата энеси да, туурабы? Ошого баарыңыздарга айтып келем, мүмкүнчүлүк болсо эмес. Сиздер кылыңыздар, мүмкүнчүлүк келет. Мен өзүмдүн жашоомдон гарантия бере алам. Мен ошону жашаган тажрыйбам бар. Мен Кытайга келип атканда да акчам жок. Баягындай МКга качан төлөйсүң мындай деп. Мен балдарым менен келе бергенмин. Бирок ошондой келип, бирок жашап эме болду. Эч кандай баягындай көчөдө калып, тиленчи болуп, андай эме болгон жок. Сөзсүз Кудай бир жолун чыгарат. Ошого эч коркпоңуздар, анткени балаңызды Кудай гарантиясын алган. Балаңыз пенде, жандык, жаратылган, анын тамагын Кудай берет. Караңыздар, эч ким ачкалыктан өлдүбү ушу дүйнөдө? Чынында эле Кудайдын эмеси менен эч ким ачкалыктан өлбөйт экен. Өлсө бир башка бир себеп. Мен дагы ушу сурооңуз, ушу немеге сөзүңүздү тренингде дагы айткансыз. Ушуну өзүм мурунку жашоомон элестетип, мындай анализ кылып көрдүм да. Ушуга чейин элдерге окшоп же кембагал болуп кетпеп мен баягынтипчи айылда жүрүп делечи. Анан каяктандыр башка жактарданбы өзүм бир сом иштебейм. Үйдө бала карайм, дыйканчылыкты кылам, каяктандыр акчалар келип атат, анан кийин дагы отуруштарга барып атам. Иштекеден короче калбай атыпмын да. Мындай элестетсемчи, өзүнчө эле акчалар. Ошолорду мен сиздин тренингиңизден кийин эсептеп, мына айда мынандай кыл, мынандай кетти эле деп эсептеп чыксам, бир 40-50 миңдей акчаны жок кылып ичиндечи. Ал кайтып келген, каяктан келген, анан кийин мен ошо азыр баш семейный 2 балалуу болуп башыма түшүп атат, баягындай страх болуп атат да. Ушу балдарды бага албай калсам, анан кийин мынайтип иштебей калсам, булар ачка калат, мен ачка көчөдө калып, ушуга окшогон страхтар болуп атат да. Анан кийин сиздин сөзүңүздөн кийин мен анализдеп көрдүм да, мурунку жашооңу анализдеп көр дегениңиздечи. Мурунку жашоому анализдеп көрсөм, каяктандыр эле өзүм иштебейм, үйдө бир сом акча таппайм. Каяктандыр эле акчалар келип атты да мага. Ушуларга барыпмын. Ошол жактарга расход кылыпмын ошол акчалардычы. Аны кантип, каяктан алгам, кантип келген, вообще баягындай да. Бир акам салып койгон, дагы бирөөсү берип койгон. Ошондой да, ал жагыны, ал деген сөз, сиз аны баягы көп ойлонбой Кудайга таштагансыз да. Анан ошонун айынан ал келет. Ошого сиздер балаңыздарды алып келиңиздер Москвагачы. 2 балаңыз болсо алып келиңиз, аларды анан ата энеси менен чогуу жашасын, мисалычы. Анан сиз көп акча тапканга эме кылыңыз. Кандай десем, ниет кылыңыз, ал акчалар келет. Любой нерсени ниет кылып, балаңызды чоң жайга окутам деңиз, жакшы үйдө жашайм деңиз, бардык нерсени каалай бериңиз. Кудай бардык нерсени берет. Просто биз өзүбүз күмөн санаган үчүн ушундай болуп калат да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кийинки суроо көтөрөлү. Бир кишиге жооп берип, анан мен чыгайын. Рахмат чоң. Ийгилик каалайм. Аллага шүгүр, мен сизге кайра запрос жибердим эле, кошулуп калды. Сизге рахмат. Жакшы, эчтеке эмес. Көптөн бери прямой эфирлериңизди көрүп жүрөм, сиздин бул сабак курстарыңызга кандай катышсак болот? Эми 0770 521 321ге кошуласыз. Ошого WhatsAppка жазасыз, анан ошол жактан Чыңгыз мырза кошот, менин коллегам. Телеграмдан. 0700 кайталап койсоңуз агай. 0770 521 321. Мен буяка жазып коеюн, 0770 521 321. Ушул номерге жазыңыздар азыр, ошол Чыңгыз мырза сиздерге эме кылат. Сиздерди ошол шарттарды түшүндүрүп, анан кошуп коет. Рахмат. Агай, мен дагы сизге суроом бар. Сиз бул страх жөнүндө айтып атпайсызбы? Менде да страх бар да. Менде страх жакын адамдарды жоготуп алуудан коркуп эле түшүмө кире берет да ошол нерселерчи. Андан кандай арылса болот? Саламатчылык. Жакын адамдарды жоготуп алуу биринчиден мындай, бул дүйнөдө кандай десем, сиз Кудайга ишенесизби? Ооба, ишенем.
Tigi dünöge ишенесизби? Ишенем. Кантип жоготуп аласыз? Бул дүйнөдөн кетсе тиги дүйнөгө барат да, сиз да барасыз да, канча бир 100 жылдан кийин болсо да, туурабы? Жоготуу деген адам өзүнөн коркуу да, баягы эмесиненчи. Сиз биринчи Кудайга ишеничиңизди көбөйтүңүз, ошондо коркпой каласыз. Анткени Кудай бүт жерде азыр сизди мындай алып туруп островго салып койсо, же бир какой-то джунглиге салып койсо, акта эч тууган-буганыңыз жок, адам дагы жок, жаныбарлар бар. Ал жерде сиз менен ким болот? Өзүм менен өзүм калам да. Жок, ал жерде да Кудай бар да. Кудай бар сизди карап турат да, мондайчы, жаныбарлар жеп койбосун буну депчи, мындай кылып. Ошо сыяктуу да. Не кылар экен депти. Ошо просто сиз ишеничиңизди көбөйтүңүз, анткени бул нерсе, ишен, биз бул дүйнөдө вечный жашай албайбыз да, бир күн болсо бир күн кетебиз да. Эгер сиз бул дүйнөдөн кетпейм, бу жакта жашайм десеңиз деле, анда эч ким бул дүйнөдө калган эмес да. Тем более бул дүйнөдө эгер сиз 200-гө чыгып калсаңыз, 250 жашка чыгып калсаңыз, баса албайсыз, эме кылбайсыз, эчтеке жарабайсыз, аябай кыйналасыз. Ошо сыяктуу. Эми адам баягы натуральный келди, бир бул дүйнөгө келгенде мурда бир жашоосу бар да. Азырынча билбейбиз буну баягы дин жактан билишибиз мүмкүн. Бул дүйнөдөн кеткендер эмне болот, аны деле баягы дин жактан, ишенич жактан билебиз. Атак мындай эме кылып көрүнгөн эмес да. Ошого сиз мисалы Кудай жөнүндө көбүрөөк билсеңиз, үйрөнсөңүз, анан коркпой каласыз. Рахмат агай. Эчтеке эмес. Саламатсызбы, Максат айке? Саламатчылык. Эми сабактын жүрүшүнөн бир аз кыскача айта кетсеңиз. Не жөнүндө болуп атты эле? Азыркыбы? Азыркы суроо жооп, жашоо машыгуу. Ошо мен эми Америкага 3 жылдан бери грин картта оюн лотерея ойноп атат го, ошого катышам балдарым менен. Бирок аябай баргым келип атат да, ошого эмне кылышым керек? Америкага баргыңыз келсе, аябай каалайсыз. Анан чыкса насип болсо, значит барасыз. Эгер чыкпайса, значит дагы эрте экен деп күтүп турасыз да. Сиздин Америкага барганыңыз мындай да, сиздин Америкага барганды каалабайсыз, сиз башка бир нерсе каалайсыз да. Ошону Америкага барган менен связанный кылып аласыз да өзүңүзгөчү. Эгер сиз аябай каалаганда ошол нерсеңиз, сезимиңизге бир нерсе болот, ал Америка болбой калышы мүмкүн, башка нерсе менен да ошол сезим толук калат. Сиз ошо Америкага эмнеге барасыз? Ошону бир изилдеңиз. Элдер сизди Америкага барды деп айтышы мүмкүн, бир акча табышыңыз мүмкүн, анан Америкага барганда аябай жашоо жыргал дешиңиз мүмкүн. Дагы эмнелер бар? Ошолор да главный. Мына эгер Кудай сизге тагдырдан аларды Америкасы жок эле берип койсо, анда сиз Америкага баргыңыз деле келбей калат. Эми биринчиден албетте чет мамлекеттерге чыгып, мисалы үчүн бирок Россияга чыксаң деле мындай кругозоруңда өзгөрүүлөр болот экен. Сиз айттыңыз эле го, мен өзгөрүлбөй атам дебе деп. Мен чындыгында эле мындай ал жак бул жактан сабактарды окуп өзгөрүлүптүрмүн да. Менде бир аз бар экен да, өзгөрүүлөр болуп атат экен. Ошо өзгөрүүнү байкаңыз дагы сүйүнүңүз, мындай ыраазы болуңуз, мындай шүгүр кылыңыз, ошондо дагы өзгөрүү. Ооба, ошондо экен да, ыраазы болуп канчалык мисалы башкаларга бакыт каалап, башкаларга жакшылык каалаган сайын ошол өзүңдө дагы ошолор болот экен да. Анан албетте мен дагы эле жакшы жашоо үчүн ошол балдар менен чогуу жакшы мамлекеттерди көрүп, албетте жакшы жашоо үчүн ошо баргым. Каалай бериңиз, балким байып кетесиз дагы, турист болуп кыдырганы барасыз. Алар эми ар түрдүү сөзсүз барып, ишчи болуп, бир трак айдап, бир эме кылып, андай бир программаны чыгарыңыздар да, анткени аларга ошондой насип кылган, сизге башка нерсе насип болушу мүмкүн, башкача мисалыча. Азыр Кыргызстанда бай жашаган кишилер Америкага барам деп кыйналбайт. Ал Америкага барып, эмне кылам аяка барып тракка иштеп, андан көрүп биякта аябай сонун жашап атам дейт, мисалычы. Ошого ар ким жашоосу ар түрдүү да. Сиз каалаган нерсеңизди каалаган нерсеңизди каалай бериңиз. Сиздинки мындай конечный итог эмне каалайсыз, ошону билишиңиз керек да. Анан бир нерсени, ошо сезимди өзүңүздүн билген себепке байлап албаңыз да. Америкага барсам эле ошондой болот депчи. Америкага барсаңыз, Америкага баргандардан сураңыз, жашоо чечилиптир, чечилбептир. Америкага барып кыйналып жүргөндөр да бар, мисалы да. Америкага барганда эмне дейт билесиздерби? Ошо Кыргызстанга эле барсам, акчанын түбүнө жетпей эле. Жок, алар мынтет, Кыргызстанга барып бир чоңураак иш кылсам деп айтат. Эмесин Ошон үчүн сиздин жоготкон жериңизде эмес, ошо болгон жериңиздеги
көнсөңүз, ошол жерде сүйүнө алсаңыз, ошол жерде кыла алсаңыз, азыркы жашаган жериңизде. Анда любой жерде кыла бересиз. Ошо сиздин сурооңуз боюнча Америка баргыңыз келсе, эми каалай бериңиз. Бул жерде мен айта албайм, мына кыл, тигини кыл депчи. Анткени себептерди ар кимдин жашоосунда ар түрдүү болот. Мен студент болуп барганмын. Бирөөсү work and travel менен барат, бирөөсү ишчи болуп барат, бирөөсү какой-то политический убежище менен барат. Мисалы да, бирөөсү жөн эле барат мисалычы. Аны биле албайбыз да, ким кайсы жол менен барып калат. Бирок менин жашоомдо мен студент болуп барганмын, обмен студент болуп, Германиядан как немец студент катары Америкага жиберген мени. Аны ошол жакта бир жыл окуп, кайра келип, Германия кайра кеткен ошондой. Бирок азыр мен Ошол сиз мисалы үчүн мисалы мен Америкага барып жашагым келбейт. Анткени мен Америкада жашоом билем, бир анан экинчиси мен мисалы бизнести биякта көрдүм, ошо биякта объем чоң экен, менин кызыкчылыгым Кытайда жашап, биякта чоң бизнес кылыш. Assalamu alaikum. анан эме ачык болуш керек дегенге толук эме жакшы түшүнбөйм да мен, кантип ачык болуш керек. Ичинде бар негативдерди эч калтырбай кантип жок. Ал ачык нерсе башка, ичиңиздеги негативтерди жоготкон башка. Ачык нерсе мындай нерсе. Сиз бир максат койгондон кийин өзүңүздү шарттап албаңыз. Мисалы, азыр мен сизге бир совет айттым, бул сырттан келди. Сизге балким туура эмес же бул болбойт деп айтышыңыз мүмкүн. Ошону андай кылбай карап көрүңүз. Сырттагы бирөөлөрдүкүнүчү, бирөө бирдемке деп айтса. Ачык болуш керек деген мындай. Мен азыр сөзсүз сизди эфирге чыгарам деп мынтип шарттанган жокмун, туурабы? Мен чыктым, сиз чыктыңыз, кошуп койдум. Мен ачык болтам. Азыр жигит кошулду, анда коштум. Ана бир жаш кыз бар экен, алда мынтип жатып суроо берет экен, анда кошуп коет, эчтеке болбойт, мисалы да. Ушул мисалы мындай да, адамдарды шарттанбаш керек да бирөөгө. Анткени тагдыр сизге, Кудай сизге ар жактан жиберет да. Жибергенде сиз мына максат муктары болбосо башкалар үйрөтө албайт десеңиз, уже жабып калдыңыз. Сиздин тагдырыңызга мен эмес, балким башка бир коуч туура келет. Коуч эмес, балким айылда бир киши туура келет. Ошонун сөзү именно сизге жарайт, сиз ошону кылганда анан Америкага барып каласыз, мисалы да. Ошол ачык болуу деген сөз. Ошондо кийинки суроого өтөлү. Assalamu alaikum агай, кандайсыз? Алейкум салам. Жакшы. Сиз менен жеке сүйлөшсөм деп атам эле азыр. Сиз видео звонок менен жаба аласызбы? Өзүнчө. Жеке сүйлөсө. Сиз эфирде турат да. Башка суроо болсо беребиз, анан жеке болсо эме кылса эме кылабыз. А так общий суроо болсо. Жеке суроо бергенде эле айтайын баардыгын, Макул, мен анда башка суроо бере тургандар кошоюн, анан кийин эме жыйынтыктайлы. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Суроо берели. Саламатсызбы? Беребиз суроо. Мен суроом ошо. Кандай? Болбой калды. Assalamu alaikum Asad agay, кандай сиздин соолуктарыңыз? Алейкум салам, жакшы ден соолук. Жакшы. Сиз менен көптөн бери сүйлөшө албай. Азыр дагы жаңы эле кирдим жана жолдо метродо болчу. Сизге ошо азыр кире калып эле 2 кишини чыгарып салыпсыңар. Кандай дедиңиз? Азыр алдыңарда 2 киши бар эле, киргенде чыгып кетишти көтөң. Жакшы. Мен сизге бир максатын айтпаган, ошого бир жол көрсөтүп берсеңиз деген бир кеңешиңизди сурайын дегем агай. Өзүм алдыда бир максатым инфо бизнес. Ошол кийинчерээк мындай интернет магазин ошол жак менен иш алып барайын деген максаттарым бар да, Кудайым буйрса. Анан карап көрсөм убакыт аябай өтүп кетти. Мен ошого аттанып аракет кылганыма уже 6 ай болду да. Бирок жыйынтык жок болуп атат агай. Өзүмдүн кандай мындай анализдеп атам, мен неден кемчиликке туруп атам, кай жактан жакшы аракет кылбай атам. Уже аябай кыйналып кеттим да агай. Кайсы жагынан кыйналып кеттим? Финансовый жагынан. Мына биртике иштеп алайын, жол кире тамак ашыма деп атып эле. Ошо максаттарым калып кетип атат да.
бир жеке курстарга окуйын же тренингтерге катышайын дегенде эле ошо финанс жагынан кыйналып калып коюп иште болайын деп эле кайра тамагым артып калат же убакыт жетпей калат. Ушундан кыйналып атам да агай. Ошого бир нолдон бир аракет кылып кичине биринчи өзүмдүн максатым өзүмө инвестиция кылыш керек болуп атат да башы. Азыркы башкы максатым акча табуу эмес да. Болгону өзүмө инвестиция кылып, көбүрөөк өзүмө тажрыйба топтоп, анан бир иш алып барсам деген максатымда. Ошол эле бир финансы жагынан кыйналып атам да, ошо жетишпей, кантип башташты өздөштүрө албай атам да. Жашыңар канчада? Жашым 21-де. 21-де. Мындай нерсе болот да, жаш болсоңуз, сиз бир жерге ошо инфо бизнес деп атпайсызбы? Ошол жерге кирип иштешиңиз керек. Бекер болсо дагы. Бекер болсо дагы. Өзүңүзгө бекер иштесеңиз. Бул жактан мен бекер ошо аккаунттарды жүргүзүп, товарды кантип упаковкалайт, алардын баардыгын практикалында өтө күчтүү кылып атам, тынбай. Болгону ушул кандай десем, дагы жетишсиздик болуп атат да. Көпчүлүк мындай да, бердим. Бекер иштеген дегенде не обязательно сөзсүз бекер иштеш керек деген нерсе жок, бирок мындай нерсе бар. Мындай жаш кезекте аябай эме кылыш, өзү бир ишке баштап рисковать этиш эме да, бир аз кыйыныраак болуп калат. Көбүнчө бирөөнүн жанында иштеп, бирөөнүн жанында иштеп, ошону көрүп, кылып, ошону үйрөнүп алса да оңоюраак. Любой иште ошондой. Азыр эгер нолдон баштап теоретически үйрөнүп, мындай кылып, ал бир аз адамга бир аз кыйынчылык болуп калат. Ошого бирөөгө мисалы бир эгер мындай бирөөгө мындай кандай десем, мисалы мен иш кылганда мага бирөө керек болот эле да, мындай помощникчи, мындай бир кичинекей нерсе бар, технический нерселерде. Ошону мен кылайын десем, чоң иштерим калып кетет да, мен ошондо кыйналып калам да. Ошондо бир мисалы биздин жаныбызда мен жигит бар, биякта чогуу иштеген, ал жигит аябай мындай, ошол нерсени тез кылып койгончу мага жагат дагы, анан мен дагы өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшөм, же иштерими эме кылам, ал да көрүп, тез өнүгөт да. Ошого ошондой бирөө болсо аябай жакшы нерсе. Анда ошол өзүмдүн тармагымда бир адамдарды табышым керек экен да. Анан тармагыңызды туура тандаңыз, ал жерден акча табам деген эмес, сиз просто кыялыңыз эмне, ошол жака. Бир ошол жакты караш керек. Мындай, анткени ага күнүгө мотивация бериш кыйын да, аны өзүңдөн мотивация болуш керек. Балким мотивация жетпей атам, мен өзүмдү мындай оюмду бир жерге коюп, мындай туура бир багытка түшүрө албай атам да агай. Азыр просто мындай болуп атат да. Ой, бир жака кетет, кайра өзгөрүп, кайра бул жака бурулуп кетет. Ушундай болуп атат, бирок мындай үмүттү үзгөн жокмун. Болгону мындай бир нукка түшүп албай атам да, бир жолгочу. Ошодон кыйналып атам. Ойду туура колдоно албайт. Жол чыгат, проблема жок. Анан эме, главный мындай да, шашкан кереги жок. Анан бирөөгө бекер иштеп атам, мага ушунча төлөш керек, андай нерсе кылбай эле, просто бирөөгө баягы даже акча бөлүшкөндө же бирөөгө иштегенде сага мынча мындай дегенде дагы мындай ага көрөп берип коюш керек да. Мындайча айтканда бир техника бар. Байыш үчүн бирөөнү байытыш керек. Болду, башка жолу жок. Дагы бир жолу кайталайын, байыш үчүн бирөөнү байытыш керек. Эгер бирөөнү байыта алганды билсең, анда автоматически кийин өзүң байысың. Адам ошондой болот. Любой кишини изилдеп чыгыңыз, Салымбеков десеңиз, YouTube, Instagram, Wildberries, алардын баары биринчи башкалар байыткан. Салымбеков контейнер иштеткендер байыткан. YouTube ошо контент мейкерлер байыткан, Wildberries ошол жерде саткандар байыткан. Аягында ким байып атат? Өзү байып атат. Ошого сиз биринчи цениңиз бирөө менен иштегенде ошол жардам берген кишини же ошол компанияга аябай талчок бергенге эме кылыңыз, концентрация кылыңыз. Алар байысын. Мындай болбосун да, мен байын, анан аларга да жардам берем. Андай болбойт. Же мен кылып атам да ушундай болуп атат да, мен айым ушундай. Андай кереги жок. Жөн эле аябай мындай да, сиз жашсыз да, 21 жашта туурабы? Мисалы 35 жашта, 40 жашта же 50 жаштагы кишилер аябай сизге муктаж да. Именно сиздин каягыңызга муктаж, энергияңызга муктаж, анан мындай тынбай беспрерывно иштеп, аябай көп эме кылганыңызга муктаж да. Ошол эле убакта ал сизге да тажрыйбасын бөлүшкөнгө, даже акчасынан бөлүшкөнгө ал разы. Бирок аны биринчи өзүңүз көрсөтүшүңүз керек. Мисалы Маргулан Калиевичти бүгүнкү айттым, бирок ошондой бирдемкелер үйрөнөм да. Бирөөгө барганда дейт, бирөөнү болгон нерсеңди оптун бер дейт да. Мен ушуну кылам, мындай кылам, мындай кылам, баарын бер дейт дагы, анан постепенно кайра ал дейт да. Ал деген сөз барганда балки мен ушундай кылам, мынандай кылып берем деп бүт иштерин бүтүрүп берсе, баягы киши ушунча иши бүткөндө ушунча аябай ыраазы болуп калат да. Анан ушунча ыраазы болгон үчүн, иштерди жакшы кеткен үчүн анан поддержка кылат. Ужечи.
Ошого жаштык менен эме менен шашкандын кереги жок. Бир жерге барып ошол кишиге аябай жардам. Мындай ачканда бирөөгө жардам бергенди, бирөөгө көбүрөөк кылып койгонду, бул мындай акчасынан да көбүрөөк кызмат кылып койгонду, акчасынан көп сервис кылып, көбүрөөк товар берип койгон, бул өтө мындай жакшы способность. Ушуну үйрөнгөн кишиге тезирээк успешный болот. Ошо мен башында убакыттан аябай кыжалат болчу. Азыр убакыт жетишпейт. Ушунча көп убакытта үйрөнөбү деп кыжалат болчу. Убакыт бүтүш керек экен. Мен 40 жаштамын, убактым нормальный. Сиз 20 жашта, 25 жашта убакыт жетишпейт. Кандай болот? Бул туура эмес нерсе да. Бул жерде ушунча кеч үйрөнөмбү деген эле бат эле болуп кетишти, самай берем да ошол. Ошол жагын. Ал мындай нерсе да. Кээ-бирки нерселер мындай да, кээ-бирки нерсе мындай. Сиз дайыма арка карап эсептейсиз да. Мисалы, мындай кылсам ушунча убакта ушунча кылсам, анда мынча убакта мындай көп болуп, мындай кыйналып калат адамчы. Ошол мындай. Кээ-бирки нерсе мындай болот. Жүрөт, 6 ай, 7 ай, 1 ай, андан кийин бир күндө скачок болуп кетет. Бир күн же 2 күндө. Анын эмеси ошондой да, жаратылышы ошондой. Ошого баягы шашкандын кереги жок, бир максаттар коюп жазып туруп, анан наслаждаться этип, эмеденчи жашоодон. Анан процесстен наслаждаться этиш керек да. Эгер процессте кыйналып, азыр ушундай кылсам, мындай болот десе, анда кыйналып кетет. Кылган нерседен мындай удовольствие алыш керек. Анткени Кудай ошол удовольствие алганыңа жараша, разы болгон жараша, анан шүгүр кылган жараша, кылганга жараша үстүнө кошуп бере берет да. Түшүндүм. Ошо. Азыр мындай жөнөкөй математика эсептебеш керек. Көп жаштар ошондой кылат. Ошо мен үргүндө иштесем мынчадан айланыш керек. Мынчадан унутулуп, минуска түшүп кетип атам деп ушуну аябай эсептейм да өзүмдүчү. Мындай нерсе, мен биринчи сизге айткан кылган мындай. Мен азыр жакында эле мындай оюма келген нерсе. Биринчи определенный бир акча топтоп, аны только тамак ашка салып коесуз, эчтеке колдонбойсуз. Анткени тамак аш адамдын мээсин аябай контролго алат. Ооба. Тамак жей албайсың. Короче, тамак аш жей турганга бир чеке аны эч кимге карызга да бербейсиз, эч кимге. Короче, бул тамак аш мен күнүгө буну менен тамак жейм. Ошо 2 ай, 3 айлык тамагым. Да андан да 1 жылдык тамагым болсо, мисалы $1000, $2000 бир жерге коюп коесуз. Ал акчаңыз жок сиздики. Бирөө акча сураганда жок, ал жок. Сиз эртең менен турганда тамак каяктан жейм деп ушунча энергия кетет, ушунча ойлоносуз, тиги эми ишиңиз калып кетет. Ошого акыркы ойлонгон нерсем, тамакка акчага бир жерге коюп койгула. Баягы тамак үчүн баягындай тамак менен чоң проект экөө бирдей. Биякта азыр $1 миллион табайын деп атам, бирок эртеден кечке чейин ачканмын, экөө бирдей, айырмасы жок. Түшүнүктүү болдубу? Ооба, адамды ушунчалык контролго алат. Ошол окууларыма, курстарыма окуйын деп акчаны аяп мындай тамакты да өтө слабый жеп калдым да, жумуртка жейдиң же картошка куруп жейдиң. Анан организмде слабыйлап ошо мындай жалкоо да болуп баштадым акыркы күндөр. Андан муну козуп, витамин, жер жемиштерди, пайдалуу тамактар көп жеп ошондо иммунитеттин күчтүүлүгүн байкатышым да. Азыр слабыйлап кетти. Жалкоо да болуп баштадым, эт да болбой атат. Жалкоолук жок, ал бул жерде баягындай шарттанбаңыз. Шарттанган деген сөз мындай болгондо мындай болуш керек, тигиндей болгондо тигиндей болуш керек. Андай эмес. Кудайдын айтканы болот. Бирок мынтип айтса ошол боло бербейт. Коуч мынтип айтты, мындай болот эмес. Коучтун айтканы эмес, эменики эмес, Кудайдын айтканы болот, тагдырдын айтканы болот. Ошол сыяктуу. Ошого эч эме кылбай, азыр эң жакшы 21 жашта эчтеке жоготкон жоксуз. Эчтеке жоготкон жоксуз. Эми жашоо башталат. Кандай сонун. Мен мисалы 20 жашта болсом, ал 20 жашта юппи деп аябай кылып наслаждаться этип жашамакмын. Мен ошо кыжалат болгон тууган уруктарым иштебей дагы деле жүрөсүң. Иштебейсиң деп тигиндей мындай жумуш таап берет. Айлыктары сонун экен деп берет. Анан ага деле болбой, өзүмдүн аракетимди кылып атам да болгон ошо. Жакшы кыла бериңиз. Туугандарыма бир мындай кыжалат болбогодай деңгээлге батыраак жетсем деген кыжалат болуп атат. Ошон үчүн убакыттан жанагы эсептеп ошондон шашып атам да. Мындай туугандар айткан адамдар деле болуш керек, ошон үчүн мындай айтканга айтканын угуп коюңуз. Чоңдордун айтканын деп коюңуз, бирок ага аны ойлонуп алып ошондой болот экен деп ойлонбоңуз. Тууганын айтканы болбойт, мисалы. Кудайдын айтканы болот. Ошого сиз өзүңүздү жакшы карап туруп, баягы бир нерсени аябай үйрөнүп, бирөөгө жардам берип, ошонун жанында чыгыңыз, ошо каалаган тармактын ичине кирип, арзанга болсо да иштеп ошо. Конкуренттерди анализдегенде жакшы бир жолун үйрөтүп бериңизчи, кандай кылып анализдейт. Конкурент жок. Сиз үчүн конкурент жок. Конкурент Apple менен Samsung, алар конкурент.
жаңы баштаган адамга, кичинекей бизнестерге, мага окшогон бизнестерге мындай булардын конкурент жок. Аларды карап отурган кереги жок. Только өзүңөрдүн максатыңар концентрация кыла бересиң. Болду. Конкурентти ойлонуп, эми ал конкурент эчтеке кыла албайт. Силер конкурентке эчтеке кыла албайсыңар. Анын кереги жок. Аны ойлонуп эмне кыласыңар? Бирөөгө жамандык каалап, эме кылып, Кудай баарына бере берет. Мындай конкурент түзүп, мындай өзүмө мотивация бир шашып аракет кылыш үчүн бир конкурент түзүп, чогуу иш алып барсам болбойт экен, ал алаксыз калат экен да ошондо. Ал наоборот жаман, негатив энергия. Баарына жакшы. Конкурент деген бирөөнү жыгуу деген сөз. Ооба. Бирөөгө жамандык эмнеге каалайсыз? Кудай ага да бере берсин, сизге да бере берсин. Экөөңөр тең бай берсин, үчөөңөр тең миллионго бай берсин. Кудай. Болуптур, ийгилик каалайм, чоң рахмат агай. Болуптур баарыңыздарга. Чоң рахмат. Эмкиде